Жолдошуңуз менен мындай мухаббат пайда болуп баш кошконсуңар да? Үйгө сүйрөп киришти, көрсө мени ала качып барган экен. Өзүңүздүн каалооңуз менен буга чейин мамиле болуп, Жакшы күндөр деле өттү. Нике деген адамды мындай жакындатат экен. байдын баласы эле, сиз кандай үй бүлөдөн элеңиз? Кээде экөөбүз нанга да жетпей калчубуз. Анча кыйын күндөрдү дагы чогуу өткөрүпсүңөр. Унду мешоктоп сатып отуруп, акырында аябай килтеген 145 тонналык мукомольный комбинат курулган. Чоң бизнесмен болуп. Чоң бизнесмен болду. Бирок анын артында жөлөк таяк болгон жубайы мына сиз турган экен. Жарты мындай колбаса сатып алып, ошону бөлүп жеп жүргөндө убактарыбыз өткөн. Бактылуу үй бүлөнүн үстүндө айланган кара булут кантип пайда болду? Акча көбөйгөндөн кийин уже адамдын ою бузула баштады. Атамбаевдин доорунда Икрам Илмиянов: Ал аяшыма мен эч кандай жаман оюм жок. мамилелер сууп кеттиби эле? 10 аял алып багам, кааласам 5 аял алып багам, менин күчүм жетет деп өзүнө ишенген. Жолдошуңуз оңго солго басып, Кыз жандуу болчу экен, өзү көрсө. Кармап алганда учурларым болгон. бул кыз эле төрөй берет экен, бизге уул керек дегендей. Кайненемдин айтуу боюнча, бул кыз эле төрөй берет, сага эркек бала керек. Эки аял алуу чечими күйөөңүздүн эмнеден улам келип чыкты деп ойлойсуз? Эң биринчи нерсе бул байлык. Акча көбөйүп кетти. Ассаламу алейкум, арбаңыздар амансыздар урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Бизде кезекте коногубуз бар, аты жөнү Гүлзат Абакирова. Гүлзат айым, биздин студияга кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Атайын убакыт бөлүп келдиңиз, ыраазычылык билдирем. Эми көрүүчүлөргө мен айтып коеюн, эмне маселе боюнча чакырдым. Бүгүнкү күндө коомчулукта жанагы көп аял алуу болуш керек, болбош керек деген ушундай маселе болуп атпайбы, урматтуу көрүүчүлөр? Ошол теманын өңүтүндө чакырдым Гүлзат айымды. Анткени түздөн түз Гүлзат айым 19 жыл бою никелешкен күйөөсү, жолдошу менен жашап жүрүп, анан кийин анын үстүнө экинчи аял алып алып, ошонун негизинде чыр чатак, ошонун негизинде мүлк чатак, ошонун негизинде бир суроолор пайда болгон. Бүгүнкү күндө Гүлзат айымдын буга чейинки башка масс медиага маалымат каражаттарына берген маектери дагы бар. Аны көрүүчүлөрдүн бир дары окуянын себеби эмнеде экенин билет болуш керек. Биз бирок бүгүн ушул тема дагы күчөп аткандыгына байланыштуу коомчулукка ар тараптуу маалыматтарды берели деп, суроолорду берели деп атайын сизди чакырдык. Анда суроолорду бере баштоого уруксат этиңиз. Жолдошуңуз менен 19 жыл чогуу, бактылуу, бир таттуу күндөрдү жашаптырсыздар. Анан кийин экинчи аял алып алыпсыз, аны сиз билбептирсиз. Анан билгенден кийин көп маселелер чыгып атат да. Мен бирок ошо билгенге чейинки алгачкы баягы таанышууңуздан баштасак, анткени ошол жолдошуңуз менен мындай таанышып, билип, сүйлөшүп, мындай мухаббат пайда болуп, ошондой болуп эле баш кошконсуңар да. Ошо жөнүндө айтсаңыз алгач. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу. Биз жолдошум экөөбүз 2000-жылы таанышканбыз. Таанышканда эми как жердеш катары, аябай мындай как адам деп, ал убакта мен жаш болгом, 20 жашта болчумун. Анан таанышып, как обычно эле мындай достой болуп эле жакшы сүйлөшүп, бирге кээде чай ичип да отуруп калганбыз. Ошентип жүрүп, Нооруз күнү концертке алып барайын деп калды. Эми башымдан өткөн нерсени эстесем бир мындай жакшы, кубанычтуу бир эмелер келет, конечно, мага. Канча жашта элеңиз ошондо? 20 жашта болчумун. Студент убак 3-курс болчумун. Анан экөөбүз Айчүрөк Иманалиеванын концертине жөнөгөнбүз. Ошентип концертке жөнөп, Сумжаныга барган мезгилде бир досу келип банан сатып калыптыр ошо сумдун астына. Анан ошол банандын коробкасын үйгө жеткирип койчу деп Нуржандан суранып калды. Анан хорошо деп машинесинин артына салып алып, досу менен кошулуп анын үйүнө барганбыз. Көрсө анын үйү эмес экен, досунун үйү эмес эле, Нуржанын үйүгө барып турбуз да. Аны мен деле билбейм дейм, анын үйүнө барбасам. Анан Нуржан демек ошо болочоктогу сиздин күйөөңүз.
Анан бир мезгилде воротаны ачып эле машинесин айдап кирди. Мен сыртта түшүп турайын десем, жанында подружка кыздар бар болчу. Болбой эле машинесин айдап кирип кайра чыгабыз деп анан машинеге киргенде эле толтур аялдар чыгып эле анан бизди болбой эле үйгө сүйрөп киришти. Көрсө ошол мезгилде мени ала качып барган экен. Мен өзүм да билбей калыптырмын аны. Мага мындай айткан деле жок да, эми үйлөнөйүк, анан мындай бир эме болгон жок, приложение болгон жок, бирок ошентип алып качып кеткен. Демек сизди жолдошуңуз Нуржан мырза сизди ала качып ооба, алыптыр да ошондо. өзүнүн каалоосу Ошондо менен кандай ала деп качып түшүнсөк болот? Сиз өзүңүздүн каалооңуз менен буга чейин мамиле болуп, ал Нуржан деген ким экенин билип, мамилелешип жүрүп, концертке барып, чогуу эле. Анан бирок ошол эле учурда сиз ошол учурда жанагындай ала качылып атканыңызды билбестен, мен сени алам, мен бүгүн ала качылыш этем деген мындай бир эскертүү болду беле же сиз билген жоксуз? Жок, андай эскертүүлөр болгон эмес. Болбой эле ошентип ала качып барган. Анан бизде кыргызда жана таш түшкөн жер оор деп коет беле, ошондой деп эле менин атам, анан атамдын бир тууган чоң эжеси бар. Ошолор болбой эле отургузуп койгон. Өзүм апам көп нерсени мен өзүм апам билген экен. Айылда болуп калып, алып кеткиле десе болбой, атам менен эжем отургузуп койгон мени. Болбой эле ошо калгам ошентип. А так мен Нуржанды өзүм мындай ичинен аябай глубоко тааныган эмес экенмин. Бирок мындай таануу, байкап көрүү процесси болуп аткан экен да, ошо эми мындай жаңы эле сүйлөшүп баштаганбыз да, мындай сүйлөшкөн эмеспиз, мындай как дос катары 23 февралда таанышканбыз, 21 мартта мени алып качып кетип атат. Эч канча убакыт болгон эмес да. Анан ошентип калып калгам. Эми күйөөгө тиет экен ушу деп эле ошентип отуруп калдым, жашмын, эчтеке билбесем. Бирок жакшы күндөр деле өттү. Эми күйөөгө чыккандан кийин нике деген адамды мындай жакындатат экен. Ошону менен экөөбүздүн ортодо 3 балалуу болдук. Балдардын чоңу азыр 25ке чыгып калды. Менин Нуржандан тапкан мындай Кудайдын берген мага байлыктары ошо 3 балам. Бирок анан экөөңөр ошо ала качып кеткенден кийин баш коштуңар. Ошондо социалдык баягы статусуңар бирдей эле беле? Ал мында байдын баласы эле, сиз кандай үй бүлөдөн элеңиз? Эгер тең бирдей статуста болсоңор, баягы ошо 19 жыл бою кантип мүлк таптыңар, кандай бизнестерди кылдыңар, кандай оокаттарды кылдыңар дегендей да? Биз экөөбүз жаңы жашаганда Салева 26 көчөсүндө кичинекей үйү бар болчу, жолдошумдун. Статус жагын айтып кетсем, менде ата энем бар, Кудайга шүгүр, толук үй бүлөдөн тарбия көргөн кызмын. Үсөнов Нуржандын атасы жок экен. Раматылык эми канча жаш Кудай берсе ошончо жашап өтүп кетиптир. Кайненем бар болчу, азыркы күндө ал да каза болуп калды. Биздин үйлөнгөнгө баарыга ошо кайненем катышкан, бар жокту билет. Жашоо шартын айтып кетсем, конечно, жаңы жашаган убакта аябай кыйынчылык болот экен. Даже мен университетке окууга жөнөгөндө жол кире таппай калган убактарыбыз болгон. Контрагымды да төлөй албай калгандан мен окуум жарт болуп калган ортодо. 5 курска жеткенде ошо мен контрагым төлөй албай, акча жоктон болгон ошонун баардыгы. Кээде экөөбүздүн анга да жетпей калчубуз. Мен ата энем да шаарда тургандыгына байланыштуу мен окуудан келатып, кээде апам нан жаап койсо ошондон үйгө көтөрө кетчүмүн. Нуржан жумуштан келсе үйдө мындай жегенге нан болсун депчи. Анан ал Сыгатада иштечү, госрегистрда иштеп жүргөндө жумуштан чыгып кечинде таксовать этет эле, кок жигулиси бар болчу. Ошо жигули менен таксовать этип кичине акча таап келсе, Лебединовкада школдун пекарныйынан барып экөөбүз мындай кичинекей булочкаларды сатып алып, анан жарты мындай колбаса сатып алып, ошону бөлүп жеп жүргөндө убактарыбыз өткөн. Ошого бактылуу болуп, ошого да сүйүнчүбүз да, шүгүрлөр айтып эми. Анан чоң кызым төрөлдү 2001 жылы. Ошол кыз төрөлгөндөн кийин анан мындай баланы бергенде да Кудай ырзкы менен берет экен өзүчө. Ошону да мындай моюндаш керек да адам. Анан ошо кызым төрөлгөндөн кийин эле Нуржан анан кичине мындай Казакстанга ун менен каттай баштады. Анан кичинекей жигули келип 10 мешок, 20 мешоктой ун жүктөп келип, как контрабанда. Мындай ошентип жүктөп келип, анан ошол унду үйдөн сатчубуз. Көбүнчө клиенттер үйгө келет, мен үйдөн сатып койчумун.
Анан кээде кошулуп Казакстанга барып келчүмүн. Рашид ага деп аябай жакшы казак киши бар болчу. Ошонон биз ун подряд алып келип сатып, ошентип отуруп, ошо унду мешоктоп сатып отуруп, ушул күнгө жетип, акырыда аябай келтеген 145 тонналык мукомольный комбинат курулган. Чоң бизнесмен болду. Чоң бизнесмен болду. Бирок анын артында жөлөк таяк болгон жубайы мына сиз турган экенсиз. Кезинде ошо булочканы сатып жеп, бөлүшкөнгөргө бактылуу болгон күндөрдү да чогуу өткөрүпсүңөр, анча мынча кыйын күндөрдү дагы чогуу өткөрүпсүңөр. Анан ошентип отуруп эми ал чоң бир баягы ун комбинатынын ээси болду. Алла Таала силерге уул бериптир, бала бериптир, мүлк бериптир. Анан кийин эле жанагындай ошол бактылуу үй бүлөнүн үстүндө айланган кара булут кантип пайда болду, качан пайда болду? Бул жерде биз ошо унду ачканда дагы Нооруз деп ат койгонбуз. Себеби биз экөөбүз Нооруз күнү үйлөнгөнбүз. Анан унду комбинатты ачып атканда дагы атайын Нооруз күнгө туштап туруп, Нооруз күнү ачылышын кылып, анан эми экөөбүз Нооруз күнү үйлөнүп атсак, Нооруз күнү ачылышын кылып атсак, ундун атын Нооруз коелу деп, Нооруз уну ошонун негизинен келип чыккан. Муну көпчүлүк билбейт да, эмне бул кайдан Нооруз уну депчи. Нооруз унунун негизделүүсү өзү ушундай. Анан экөөбүз аябай жакшы жашадык, акча көбөйдү. Экөөбүз ошол комбинатты негиздеген убакта Турцияга барып, түрктөр үй бүлө менен чогуу кабыл алат экен. Бир жумуш кылып контракт түзөрүнасында. Экөөбүз чогуу барып Чорум шаарында ошол кашыкчы үй бүлөсүнө барып, кашыкчы фирмадан комбинаттын оборудованиясын договор кылып, ошол жерден катышып келгенбиз. Анан ошентип аябай көтөрүлдү, акча көбөйдү. Караса Атамбаевдин убагы мына чардайт. Эмне кааласа ошонун баары аткарыла турган убак болуп калды. Себеби Алмазбек Атамбаевдин жанакы водители болуп жүрбөдү эле, кийин Икрам Илмиянов азыр кийин администрацияга жетти. Аяшым ал Аяшыма мен эч кандай мындай жаман оюм жок, аябай жакшы адам. Үй бүлөлүк мамилебиз да аябай жакшы болчу. Ушу Нуржандын арты менен үй бүлөлүк мындай эме дагы мындай байланыш үзүлүп калды. Ошентип адамда ошондой досторун колдонуп атып аябай көтөрүлдү. Акча көбөйгөндөн кийин уже адамдын ою бузула баштайт экен. Мен түшүнгөн боюнча кезинде Атамбаевдин доорунда Икрам Илмиянов болуп турганда, эми албетте баягы анын баягы таш өйдө кулап турганда Нуржан анын дагы ошол статусунан пайдаланып байланышта бар экен, аябай жакшы, андан дагы 2 эсе 3 эсе бутка турган кези болгон экен. Ошондой болгон. Анан могу өзбек ажы деп элдин баары эме айтып атпайбы? Бул өзбек ажы деген менин кайненем жашаган үйдө, могу Бакаева көчөсүндө менин кайненем менен кошуна турчу. Өзбек ажы. Биз кайненеме барган сайын айтып калчу, өзбек ажынын үйүнө кирип чыктым. 2 аялы бир үйдө жашайт экен, балдары баары чогуу жүрөт экен деп Нуржандын кулагына аябай көтөрчү. Сен аял алышың керек. Бизде деген ушул аял алуу маселеси уже кайненемден башталып чыккан. Эми кайненени жамандады эмес. Кайненем менин боюм 1,55 сантиметр. Аялыңдын бою кичинекей, балдарың майда чүйдө болуп калат. Сен деген бою узун аял алышың керек. Балдарың көп болуш керек. Сенде 3 эле балаң бар. Бул Гүлзат урукчан. Бул скоро өлөт. Бул эртең өлсө, сен уже 3 бала менен калып калышың керекпи? Эми мен өлсөм деле дальше ала берет эле да. Мен өлүмдү мындай как будто көз ачыктай ошону билип аткандайчы. Анан мен өлгүчөктө эле үйлөндү. Анан ошол өзбек ажы бул үй бүлөнүн ушундай 2 аял алуусуга мындай эме болгон да, себепчи болду деп деле айтсам болот да. Себеби кайненем ошонун үйүнө кирчү, аялдары менен чогуу сүйлөшүп, чай ичип, как кошуна катташып, көрүп жүрүп, анан Нуржанга ушинтип жашаса болот экен деп анын кулагын көтөрүп атып, анан бул аял издей баштайт. Бир нюансты тактап коеюн. Сиздер ошо жолдошуңуз Нуржан экөөңүздөр бир эле жерлик болосуңарбы? Лейлектен болосуз. Лейлектен. Уланта бериңиз. Анан ошентип аял издей баштайт. Анан мен өзүм айтат, мен токол алайын депчи. Анан, конечно, кайсы аял ага көнөт. Үйүбүздөн чыр чыгат, ызы чуулар болот.
Анан мени коркута баштайт. Оружиясы бар колунда. Анан коркутуп, ызы-чуу кылып атып, менден түшүнүк кат жаздыртып алат. Аял алганга уруксат берет депчи. Анан эми мен эркек киши да, мен эмне күчүм жетет, уже бул алам деген эмеге туруп алгандан кийин артка жол жок да. Менин көзүм ушуга жетип калган, артка жол жок. Эчтеке деп мен токтото албайм да аны. Ошондо эки аял алуу чечими күйөөңүздүн эмнеден улам келип чыкты деп ойлойсуз? Ал ошол жанагы өзбек ажы сыяктуу таксырларды уккандан, жана ошол чөйрөнү уккандан ошондой чечимге келдиби, же жанагы бул байлык, баягы мүлк болуп турган учур баягы көп дегендей? Эң биринчи нерсе бул байлык. Акча көбөйүп кетти, өзүнө ишенди. Мен мындай, кандай десем, бардык нерсе менин гана колумдан келет, менин гана айтканымдай болот. 10 аял алып багам, кааласам 5 аял алып багам, менин күчүм жетет деп өзүнө ишенген. Көпкөндүк да. Бул деген акчага көпкөндүк. Аял катары ошол күйөөңүзгө аялдык баягы аялдык мурдагы аялдык мухаббат, аялдык сезим, аял катары күйөөңүздү мурдагыдай кызыктырбай калдым деп ойлойсузбу? Мамилелери сууп кеттиби эле? Сууп кете бергенден улам эми ушинткенден көрө бир жашыраак, анан дагы сулуураак деп ошондой тандоо кылдыбы балким? Ушул нюанстарды дагы айтып өтсөңүз. Аял катары Бул сиз жерде ага кызык белеңиз? мен анын мындай ички дүйнөсүн, мага кандай ойдо экенин мен билбейм, себеби ал башка адам да, жан дүйнөсү бөлөк. Канчалык менин күйөөм болбосун ал. Бирок биз деген ошол убакытта жаңы эле өзүбүзчө жашап, мындай өзүбүз балдарыбыз менен үй бүлө болуп жашап, мындай жашоодо сезип, аябай жакшы мамиледе болчубуз. Мен жаман деп айтпайм. Жакшы үй бүлө болчубуз. Элдин алдында эле кадыр баркы деле жакшы болчу биздин үй бүлөнүн. Үйүбүзгө постоянно досторубуз баары келип, мындай мен бир жакшы бир необычный бир тамак жасап койсом, сөзсүз аяштарымды үйгө чакырчу. Мындай кандай десем, как аял катары мага мындай жакшы эле мамиле кылчу. Мен ага күйөөм катары как мындай жакшы мамиле жасачумун. Экөөбүз бири бирибизди уважать этчүбүз. Бир нерсени мындай чогуу бир үйдө бир маселе болуп калса чогуу чеччүбүз. Балдарыбызды дагы жакшы жерлерде окуттук, как ата катары ал да колдоду. Мен болсо ошол бир Нуржандан бир уткан жерим, балдарыма жакшы билим алдырып калыптырмын. Ушул мындай жакшы жашообуздун эмеси мага берген бир байлыгы, балдарымды ошол жакшы жашоодо, бактылуу жашоодо жашап жүрүп, балдарыма жакшы тарбия берип, жакшы жерлерде окутуп калганы мен үчүн бир утуш. Ушу болгон экен да. Кудайыма шүгүр деп айтам. Бир мындай бактысыз же мындай жаман сөздөр ортодон көп деле чыккан эмес дейм. Конечно, аял күйөөнүн ортодо уруш болот. Бирок мындай экөөбүзгө аябай эле мындай терс көз караш жок болчу да. Жолдошуңуз эми ушунча сөз болгондон кийин ачык сурай берейин эми. Бул жер бул маселеде бир гана ушу сиздин жеке маселеңизди коомчулукка алып чыгып талкуулоо эмес, бул жалпы өлкөдөгү бир таалуу маселе болуп атат да. Мындай маселеге башка бир кыз келиндер да кабыл алышы мүмкүн. Бул жалпы ошол маселени талкуулап атабыз деп түшүнүп атам. Ошон үчүн кээ бир сөздөрдү ачык бере берейин да, мындай суроолорду. Жолдошуңуз баягы чогуу жашап атканда оңго солго басып, баягы сизден бөлөк мындай бир мамилелерди байкачусузбу, же мындай түз жүрчүбү деген? Байкачумун, аябай көп. Экөөбүз жашаган күндөн эле мындай аябай кыз жандуу болчу экен өзү көрсө. Анан аябай көп аялдарга барчу, даже кошуналарыбыздын да үйүндө квартирантта жашаса ошолор менен да мындай кармап алган да учурларым болгон. Ошо үйлөнөм деп баштагандан кийин могу эмеден до сих пор эсимден кетпейт ал күн. Кечинде саат 12ден өтүп үйгө келип калчу кээде андан да кеч келип калат эле. Анан көрсө уже өзүгө жана аял издеп баштаганда мындай уверенно уже мындай өзүгөчү. Анан келип калды, бир мезгилде карасам машинеде жана Nokia деген кичинекей телефон жатыптыр. Анан эми аял катары кызыгып жана телефон акырын алып өчүрүп койдум.
эртең менен Казакстандан вагон келип калып күйөөм шашып кетти. Мен телефон жандырып көрсөм мага звоноктор келе баштады жана телефонго. Мен телефонумду жоготуп алдым эле деп. Телефон жоготуп алсаң анын адресиңди айт, мен алып барайын. Менин күйөөм машинесинде экен, жоголбой эле. Десем анан жанагы кыз телефонду өчүрүп койду. Анан мага да кызык да. Анан телефонун сылып кетип карапсам бир ошол канча жыл болду, 15-14 жылдар болчу да. Телефонду ачсам Бакыт, Сезим папасы Бакыт деген бар экен. Эсимден кетпейт ал күндөр менин. Анан жанагы кишиге чалдым. Бул телефон сиздин аялыңыздыкыбы деп. Десем, жок, менин аялымдыкы эмес, садикте менин кызым Нянкасыныкы деди. Анда садиктин адресин айтыңызчы, мен алып барып берейин. Десем, анан бир мезгилде жанагы киши хорошо деп садиктин адресин берди. 9-микрорайон 112 садик деп. Анан мен ал мезгилде жаңы төрөгөм. 2010-жылдар экен да, 2010-жылы жаңы эң күчү кызым төрөгөн. Ошол кызым төрөлгөн күндөн баштап бизде ошо 2 аялдуулуктун проблемасы башталган. 2010-жылы. Себеби менде 2 кыз, 1 уул. Эми кыз төрөлүп калды деп биздин Нуржандардын үй бүлөсүндө кызды адам катары көрбөйт окшойт. Анан ошо кыз төрөлдү деп кайненем ушу күйөөмдүн кулагын көтөрүп атып, аял алып, сага эркек бала керек деп атып, ушуга жеткирген. Анан жанагы кызга мен бардым. Кичинекей кызымды үйгө таштап, кошунама таштап барсам, садикте пол жууп жүрүптүр. Анан экөөбүз тааныштык. Заведующийга кирип сурап таап, жанагы кызды таанышсам, аты Жазгүл деген кыз экен. Анан таанышып, бул телефон сеники, эмне себептен менин күйөөм машинесинде түнкү 12-де калды? Эмне болду десем, ачык эле айтты ал кыз деле. Сиздин күйөөңүз мага предложение кылып атат. Менин аялым оорукчан. Ал канча жашайт биз билбейбиз. Ошон үчүн мен башка аял алышым керек. Мага эркек бала керек. Эркек бала төрөп бер деп мага предложение кылып атат күйөөңүз деди. Хорошо, сен эркек бала төрөгөнгө мындай уверенысыңбы? Төрөй аласыңбы? Десем, эже мага катуу сүйлөөңүз, мен жүрөгүм ооруйт деди. Анда сен деле инвалид экенсиң да, мага окшогон. Айтпайсыңбы анда Нуржанга, эртең күн сен да каласың. Сен да оорукчан экенсиң деп сенин үстүңөн да аял алат. Десем, анан жанагы кыз ошол жерден ойлонуп отуруп менден кечирим сурады. Анан бир мезгилде күйөөм чалды ошол жакта отурсам. Үйгө абетке келдим эле, каяктасың деп. Келе бербейсиң 9-микрорайонго 112 садикте Жазгүл деген сен жана аял алам деп предложение кылган экенсиң, ошонун жанында отурам десем, ошол жерден телефонду өчүрүп, мен бүгүн үйгө келбейм деп жазып коюптур. Хорошо, келбесең дагы бир тапканыңа барарсың деп койдум. Ушундай күндөр көп болгон менде. Аябай көп болгон. Ошон үчүн мындай Нуржандын эми азыр дальше окуясын айтып берсем, эл деле таң калса керек. Мен ушунча жыл жашап жүрүп, адам мындай сырын ичиге сактаган адам экенин 2 жолго түшкөндө билдим да. Бул мага чейин эле жанагы жерде жана ушул сөзүңүздү кайра улайсыз. Унутпай тура туруңуз, ушул жерден улайсыз. Тиги кыз төрөйсүң, бул кыз эле төрөй берет экен, бизге уул керек дегендей ушундай мамиле бар беле, ошол кайын журтуңуз тарапта ушундай беле. Мен ошону Нуржан аял издеп ушу проблема көтөрүп баштаганда түшүндүм да, что кызды булар адам катары көрбөйт экениничи. Кыздын деле өзүнүн орду бар да. Бул ошол Нуржандын ошо аял алуусу, токол алуусу ушу кыз бала төрөлгөндөн кийин башталган да. Кайненемдин айтуу боюнча, бул кыз эле төрөй берет, сага эркек бала керек, бул оорукчан, бул эртең өлүп калса сенде бала жок калат деп. Кыска ойлонгон да буларчы. Бирок кийин эми Алла Таала сизге уул берген, ортодо уулум бар. 2 кыздын ортосунда уулум бар, Кудайга шүгүр. Бирок булар ушундай ойлонушат экен да, кызды адам катары көрбөйт экен да, мындайча айткандачы. Жанагы жерден улантып берем. Кызды адам катары көрбөйт, бирок эмне себептен аял алат? Кайра. Ал деле бирөөдүн кызы да. Туурабы? Ал деле бирөөдүн бапесте өстүргөн кызы. Эми жана чылкы кыз болуп калса менден баягы тукум калбайбы дегендей позицияда болгондор да бар да. Анан бирок ошол эле учурда билбейм, мен баягы кызды адам катары көрбөстүк, бул билбейм. Мен аларга түшүнбөйм да, жеке мен аларга түшүнбөйм. Кантип ушундай. Ой, алардын ошо кайненемдин айткан жүрөктү ооруткан сөздөрү деле болгон. Мен кайненемди жамандабайм, элдер дагы жамандап атат дебесин. Бирок ар ким өзүнүн мындай сүйлөгөн сөзүнө жараша жооп алат да. Кызды төрөп келгенде раматылык кайненем канчык төрөлүптүр деп айткан. Ушул сөз мен үчүн оор тийген. Аябай. Ал деген өзүнүн канынан жаралып атпайбы? Жанагы жерден улантып бериңиз, эми жана сиз сөзүңүздү бөлүп койдум го, ошол жерден улантып бериңиз. Анан ошол
Жазгүл деген кызга предложение кылып, анан анысын мен барып ызы чуу болгондон кийин аны менен токтойт экөө. Кыз отказ кылат да. Андан кийин Ошко кете баштады. Чото Ошко көп каттап калды да. Негизи водительдер бар бун ташыган. Фуралар менен водительдер ун ташыйт Ошко. Эмнегедир ол өзү ташып калды да. Көрсө Ошто банкта менин бир аяшым иштейт. Ага барып айтыптыр мага аял таап бер деп. Анан ал бир Ошто өзү менен чогуу иштеген бир жалал абадтык бир кызды предложение кылып тааныштырыптыр. Тааныштырганда хорошо, ал акылдуу кыз экен. Түштүктүн кызы эмне болсо дагы да, мындай мен өзүм түштүктүн кызымын да. Ата энесиге айтса, ата энеси мунун үй бүлөсү бар экен, балдары бар экен, эртең күн жаман болосуң деп, анан ошону менен бул кыз өзүнүн ата энеси менен кеңешип отказ кылып коет. Бул деген мындай тарбиялуу жердин кызы экени билинип турат да. Дароо эле макулдобой сураштырып, талдап көрүп, кеңешти угуп туруп анан токтотуптур. Канчалык Нуржан менин аялым макулдук берди дебесин, ал деген ошол жерден токтоткон. Бул деген үй бүлөнүн тарбия көргөн үй бүлөдөн кыз экени билинип турат да. Мындай байлыкка, мүлккө, мындай дүйнөгө кызыккан эмес, өзүнүн келечегине кызыккан кыз экен да. Анан ошентип мен мына медиадан маалыматты мен ушул интернеттен окудум ошол боюнча, эгер ал туура болгон болсо. Бир күн эле могул менин экинчи аялым биз менен чогуу жашайт деп күйөөңүз аялды жетелеп келиптир. Ал качан болду эле? Ал ошол биз экөөбүз айткандан да уяласың, адам чоң ажыга барып келгенбиз. Ажыга барып 15-жылы. Кабан айланып, тооп кылып. Ошого чейин үйлөнгөн. Бул 15-жылы июнь айларда үйлөнөт. Бул үйлөнгөндү мен, конечно, аял катары сезем, билем. Экөөбүз чогуу иштейбиз, бир жерде иштейбиз. Анан кээде үйгө келбей калат, машинесин фирмага таштап коюп кетет. Ошол Жаркын ай деген менен үйлөнүп алган экен. Июнь айларында 15-жылы. Анан экөөбүз август айдын 27-синде чоң ажыга кетебиз. Анан ажыга баргандан кийин ошол жакта жүрүп, мунун точно үйлөнгөнүн ошол жактан билдим. Телефондан окуп, көрүп, ошол жерден түшүнүп, билип, мунун үйлөнгөн. Телефонун сиз ошол жерден окуп калдыңызбы өзүңүз? Мындай болот, аял киши менен эркек киши эки бөлөк жашайт экен ал жакта, барганын баары эле билет. Анан элдин баары Кабага кетти, мен жалгыз калып кеттим жатаканада. Күйөөң жок, аякта мындай басканга болбойт экен да. Сиз отелде калдыңыз. Анан мен күйөөм жаныга чыктым, 5-этажга чыгып, Кабага барып, ошол жактан кечке намаздарды окуп келели деп барсам, комнатасында өзү жок, телефон туруптур. Эми аял катары мен деген балдарым менен сүйлөшө албасам, ал жака баргандан кийин интернет жок, иштете албайт экенсиң, аябай кымбат экен. Анан мага интернет эметип бер десем, аны кылып берген жок. Анан жана жерде телефондан сообщение келип атты. Анан может балдар жөнүндө бир жаңылык болсо көрүп балдарымды сурап коеюнчу деп телефонун ачсам, бир башкача сообщенияларды. Жанагыны окусам, ошол Жаркын ай менен жазышыптыр. Бала болду деп сураптыр. Азыркы күндө мен деген ноябрда үйлөнгөм деп сотто айтып атат. Если ноябрда үйлөнсө, август айында эмнеге сурап атат андан бала болду деп. Өзү динде жүргөн адам болсо, туурабы? Бала болду деп сурап атат. Сураса билбейм, жок деп анысы ошентип жооп берди. Анан мен сиздин үйүңүзгө бардым. Апам менен отуруп, чогуу чай ичип, балдарыңызды көрдүм. Перизат мени аябай жаман карады деп ошо менин кызымды сүйлөп атыптыр да, чоң кызымды. Анан эми менин кызым, конечно, ал аябай серьезный кыз. Анча-мынча киши менен мындай көңүлгө жаккан кишиге сүйлөт, көңүлгө жакпаган кишиге сүйлөбөйт, ушундай кыз да. Анан баары отуруп чай ичиптир, чогуу манты бышырыптыр тиги келинчек Токол. Анан кайнем тааныштырыптыр. Тиги менин балдарым менен бул силердин эжеңер болот деп. Ал учурда силер каякта жүрөсүңүз? Аравияда жүрөбүз. Кабада жүрөсүңөр? Жүрөбүз, ал биздин үйдө жүрөт. Анан булардын ою кандай болгонун мен билбейм. Анан ошентип сообщенияларын окуганда тиги кыз жазыптыр, менин эжелерим урушуп атат. Үй бүлөлүк киши экен. Эртең күн баары бир күн болсо бир күн аябай чоң чыр чыгат. Ал ушундайында токтот деп айтты десе, Нуржан баары поздно уже деп айтпайсыңбы, мен боюмда бар деп айтпайсыңбы деп сүйлөшүптүр экөө. Аны уккандан кийин мен, конечно, ыйык жерде жүргөндөн кийин эчтеке деген жокмун. Ызы чуу да кылбадым. Кудайдын үйүндөмүн да эмне болсо да. Анан Курбан айтка жакындап калган убакыт болчу.
Анан арапа күнү Арафат тоосуна чыгып ошол жакта отурсам өзү келип менден суранды: сен мага дуа кылып койчу, мен балалуу болоюн деп. Анан эми экөөбүздүн ортодо балдар бар, Кудайга шүгүр, берсе дагы болосуң. Эмне болду десем, мен сен уже баарын билдиң да, мен деген Жаркын айым менен балалуу болоюн деп суранды. Демек сиз Кабага келгенге чейин эле экөөңөр ошондой мандемдерди сиз байкагансыз, анча мынча жанагы кыз жандуу тигибүү деп атпайбызбы, ошого окшогон нерселерди кээде кармап алган, билип алган учурлар болгон. Ошондон кийин анан кийин Кабага чогуу келип отурасыңар, анан жанагынтип отелде телефонду карап жанагындай маалыматтарды окуп калып атасыз. Ошондон кийин анан бир жерде туруп мага дуа кылып койчу деп жолдошуңуз сизге айтып атат. Балалуу болоюн, дуа кылып койчу деп суранып атат. Бирок ачык эле баарын билдиң го эми деп атат. Билдиң го деп сурап атат да. Анан хорошо, Алла Таалам берсе балалуу боло бер дедим. Бирок ушу кыздарды бала катары көрбөй атасыңбы, Алла Таалам сага жалаң эркек бала берсин. Кыз көрбөй өтө бер деп. Мен деле мындай обида да мага делечи. Ошентип дуа кылып койдум. Мына азыр 4 балалуу болду. Жалаң эркек баласы бар. Анан экөөбүз ошентип ажыдан келебиз, чоң ажыдан. Бир ай, ровно 33 күн жүрдүк. Келгенден кийин эми үйүбүзгө келсек, баардык туугандарыбыз бар. Раматыл кайненем менен учурашкан жок. Мен ал аялга эмне кылганмын мен билбейм да, до сих пор ойлоп, мындай оюма жетпейм. Эч кандай жамандык деле кылган жок элем, Кудай көрүп турат. Мага берген суроосу мен өзүмө гана чын да алчы. Ошол жерден сен келдиңби деп сөз uzat. Ооба келдим апа десем, биз сен ошол жакта калат болсоң керек деп ойлодук эле деп атпайбы. Эмнеге десем, сен ооруйт эмес белең деди. Мен кетип атканда да айткан, сен ооруйсуң ал жакта, ал жактын ысыгын көтөрө албай өлүп калбайсыңбы деп менден сураган. Бирок сиз чындап эле мындай ооруйт белеңиз, мындай? Менде мындай особо хронический ооруум жок. Мен зоб щитовидка бар болчу. А щитовидка элдин баары деле бар да, каждый второй да. Анан эми ошо щитовидкаң бар, ошол жактан демиң кыстыгып кыйналасың деп ошентип айтты да кетип атканда. Келгенде ошол жакта калат окшойсуң дедик эле дегенде, ошол жакта калып мен ошо келбешим керек экен да бул жаккачы. Алардын эмеси боюнча мен келсем алардын жашоого тоскоолдук кылат экем да, көрсөчү. Ал үйгө алып келип тиги менин балдарым менен тааныштырып көрсө мындай. Мен балдарымды да көндүрө баштаган экен да, мен келип кичечи. Аларга эми ачык айткан эмес, бирок эжеңер деп уже мындай. Адамдын жүзү бири-бирин көрсө, адамдын жүзүндө мээрим болот да. Мээр төгүлүп ушинтип калат деп ойлосо керек да оюндачы. Анан эми мен келип калдым да. Кайра эле тоскоолдук кылып. Калып кетпедим ал жакта. Анан келгенде ушундай сурооду берди мага. Анан эми Кудай Таалам алып калбады, келдим апа. Эмне кылайм, мен деле адаммын да, сүйлөйм да. Келдим деп бир мындай ушу бир туугандары да бирөөсү мындай кандай келдиңиз деп сурап койгон жок да. Болбосо ошол бир туугандардын баары менин колумдан чай ичип, адам болуп бутуга туруп кеткиче биздин үйдө жүргөн бүт баары. Менин колумдан туз даам таткан адамдардын баары келип бир мындай кандайсыз жеңе деп бир сурап койгонго алы келген жок эч кимишин. Бирок мен алар менен мындай душмандашкан деле жокмун. Болгону биздин эң жаман мындай душмандык эме бул дүнүйө болду да, байлык. Мүлк. Бул мүлк ушу Гүлзатка калып кетет. Нуржандын мүлкү Гүлзатка калып кетет. Анан баарын Гүлзат ээлеп алат деп көрө албастык болду да булардачы. Болгону ушул маселе да бизде. Азыркы соттук баягы ызы чуунун баары ошо мүлккө байланыштуу экен, бирок биз жанагы ыраатты бузбай эле ошондо качан сизге ушул менин экинчи аялым болот деп ачык өзүңүзгө мындай айтты? Экөөбүз ажыдан келгенден кийин эми конечно ызы чуулар башталды. Анан бир күн кечинде машина менен үйгө келди. Анан келип токолуну кошо ала келиптир. Биз деген ушул үйдө жашайбыз депчи. Мен кантип жашайсың балдардын жанында? Аялын алып кирген жок, өзү кирди конечно үйгө. Чогуу жашайбыз. Мен үйлөндүм. Сен үйлөнгөңдү мен билем да, качан үйлөнгөңдү. Эмне болду? Жашай берди өзүң оокатын кылып десем, мен деген чогуу жашайм деп айтты. Мен чогуу жашаганга макул эмесмин десем, анан жанагы жерден ызы чуу чыгып, экөөбүз урушуп, конечно мен жиним келип, анан мага кол көтөрдү ошо мезгилде. Кол көтөргөндө мен да жиним келип, жерден ташты алып ыргытып ийсем, таш барып жана машинесин воротадан чыгып
кетип атат дейм. Кетип атканда анан мен жиним келип кетип ташты алып туруп ыргытып ийсем, таш машиненин лобоюга тиет. Машиненин лобою чачырап кетет да мындай. Чачырап кеткенде бул кетти, азыр мен сага милицияларды алып келип сени үйдөн кууп чыгам деп. Анан эми хорошо, келе бер көрөбүз да десем, милициялары анын бир туугандары экен. Энеси, 3 бир тууганы, өзү менен 4-өө, аялы менен 5-өө болуп келишет үйгө. Келип анан бизде бир мындай чоң зал бар, кухнябыз чоң болчу. Ошол жака келип отурушуп, анан ошол жерден анан кайненем Раматылык үйдү бошотуп кой деп айтат мага. Бул үйдө биз жашайбыз, сен бошотуп чыгып кет деп. Ал үй өзү кичинекей эле үй болчу. 2003 жылы үйдү бузуп салып, жаңы кылып салганбыз, 2 этаж кылып салганбыз, чоңойтконбуз. Ал үйдө менин балдарым төрөлүп өскөн. Жакшылык күндүн баары ошол үйдө өттү, жамандык күндүн баары да ошол жерден бүттү. Анан ошол жерден келип күйөөм кетпейт, кайненем да кетпей отуруп алган. Баары үйдү бошот деп. Айла жок. Анан мен үйдү бошотуп берип чыгып кеткем жана жерден. Бирок ал үйдө азыр эч ким жашабайт. Өзүңүздү же балдарыңыз менен? Балдарым менен кеткем. Балдарымды да алып, балдарды да алып калайын да деген жок. Балдар меники да деп талашкан жок. Потому что анын караганга, өзүн караганга көзү жетпейт. Балдарды карай албайт. Ошентип анан мен балдарымды алып үйдү бошотуп чыгып кеткем. Анан ошо менен токолу менен жашап калды. Бирок ага чейин ал деген 19-жылга жакын болчу. 18-жылы ошондой уруш болгон акырында. Тиякта биякта квартиралап жашап жүрүп, өзү да тажаса керек токол менен. Эки жакта жашап жүрдү да. Мага келет, кичине отуруп жатып кетет. Бирок мындай экөөсүнүн ортосунда уже баягыдай мамиле жок. Мамиле жок да. Акырдан ошо үйдү 18-жылы бизди үйдөн кууп чыккандан кийин 19-жылы анан мен Россияга кеттим. Июнь айында Россияга кеттим. Бул 19-жылы август айында 2-чи ЗАГСты алыптыр. Токолу менен мыйзамдаштырып. Мыйзамдуу түрдө никеге турушкан да. Октябрь райондук ЗАГС бөлүмүнөн. Бирок сиз менен ажырашпастан туруп. Ажырашкан эмеспиз экөөбүз. ЗАГСыбыз бар. Анан мен Россиядан келем 22-жылы. Келгенден кийин анан разводко берем. Россияга эмнеге бардыңыз эле? Барып ал жакта иштедим. Конечно, балдарымды каржылашым керек. Кээде акча берет, кээде акча бербей коет. Эми, конечно, мындай үзгүл кескил болуп баштагандан кийин анан жетишпеген да учурлар болуп кетет экен. Анан ошон үчүн барып Россияда иштеп келдим. 19-жылдан 22-жылга чейин. 22-жыл күз айында келгем. Келгенден кийин аны разводко бердим анан. Эми жашаганга, конечно, көзүм жетпей калгандан кийин эки үй бүлө менен жашаганга мен макул болбой койдум да. Мындайча айтканда, себеби жашап көрдүк. Эки жакта жашап көрдүк. Попробовать этип көрдүк аны деле. Болот бекен депчи. Тияка кетет, мага келет, келет. Бул деген балдардын психологиясын бузат экен. Анан разводко бергенде мунун адвокатым келип айтып калды: Гүлзат эже, Үсөнов Нуржандын дагы бир ЗАГСы чыгып атат деп. Кандайча десем, 2019-жылы ким менен, ошо Болот кызы Жаркынай менен мыйзамдуу никеге туруптур деди. Анан ЗАГС бөлүмүгө бардым, Октябрь район ЗАГС бөлүмүнө адвокат менен. Барып сурадым: Үсөнов Нуржан силердин ЗАГСка турду беле деп. Сурасам, сиз ким болосуз деп, мен, конечно, сурайт да, мен аялымын. ЗАГСты көрсөттүм. Алар таң калышты. Бул эмнеге мындай кылган депчи. Көрсө, паспортуна нике жок деп жасатып туруп, ошонун негизинде бул ЗАГСка туруптур. Себеби бизде деген база жаңы эле кирип баштаган да. Анан ошо биз Лелек району, акыркы райондордон болгонуна байланыштуу жанагы базага биздин документациялар базага кире элек экен да. Анан мен адвокатым, мен выписка бар менин колумда, ЗАГСтын выпискасы, оригинал күйөөм колунда. Анан выписка менен адвокатым сонго барып кайрылганда, ошо адвокатский запрос менен Лелек району ЗАГСты жана биздин акты көбөлүктү эмеге киргизет, базага. Базага киргизгенден кийин анан биздин ЗАГСыбыздын мындай бар экени чыгып калат да. А так мындай менин паспортум менен текшергенде постоянно нике менен чыгып турчу да. Анан бул ошентип паспортун жасап туруп, Октябрь райондук ЗАГС бөлүмүнөн Болот кызы Жаркынай менен официальный никеге турат. Анан мен эми адам катары мейли мени менен жашабагандан кийин ЗАГС ошо ойдон кала берсин, мени менен мыйзамдуу ажырашсын
деп койсом, бул барып менин үстүмдөн МВДга подделка документов деп кылмыш ишин козготуп коет. Допроско чакырат. Анын деген кылмыш ишин козгобой туруп деле териштирүү иштерин жүргүзсө болот болчу да, мыйзамда көрсөтүлгөндөй. Жок, тергөөчү обязательно час 3 менен козгоп, мени мошенничество кылып, подделка документ менен иш козгоп коюптур. Эч кандай териштирүүлөр жүргөн эмес. Колунда бир далили жок тергөөчүнүн. Мени чакырып допрос кылып коркута баштады. Булардын немеси тергөөчүлөрдүн мындай заказ аткарганда өздөрүнүн хоббиси болобу, эмне болот, ушул мындай коркутат экен да адамдычы. Мени коркутту. Сизди биз 8 жылга камайбыз. Сиз деге монтип заказ жасатып алыптырсыз деп. Анан мен тергөөчүгө, конечно, мен өзүмдү өзүм коргоймун да. Сен колуңда далил барбы? Десем, далилди мо экспертиза менен табабыз деди. Хорошо, экспертизага бер анда дедим. Бирок могу 8 жылга камайм дегениңе аягында келип сен деле жооп бересиң. Деп анан допрос кылып кеткем. Ал тергөө 2,5 жыл жүрдү. 2,5 жыл мени ушу балдарымдын атасы, мен өмүрлүк жар болгомун, ишенип мен ага турмушка чыккам. Аягында келип менин артыман ушундай бычак сайганда, аябай мен жаман болдум да. Ошол тергөөдөгү сизге карата ошол кыянатчылыктар, ошол жанагындай кылып сөздөрдү уктум дедиңиз. Ошонун баары тамыры келип ошо күйөөңүз тараптан шыкакталган иш болуп атабы ошондо? Ошо мен күйөөм кылып атат ошонун баарын. Андан башка ким кылат? Ал заказ берип атат да. Акчасы көп. Азыр акчаны көрсөтсөң сени кылмышкер кылып коюш оңой эле экен. Мен башынан өтүп аткан үчүн билип атам да. Анан тергөө иши жүрүп келип, акчаң болсо Америкага да барып тергетсең боло берет экен да, мындай карагандачы. Кыргызстандын экспертизалары, эксперттери өзүбүздүн мыйзамдуу көйлүгүбүз мыйзамдуу экендигин алар да тастыктап берген. 2 жолу, 3 жолу экспертиза болду. Комиссионный экспертизагачы бардык. Аягында ага да канааттанбай, Үсөнов Нуржан, ошо менин күйөөм, Россияга за граница деп экспертизага өтүнүч киргизет тергөөгө. Тергөөдө акырында МВДдан мен жашаган жерим менен каралсын деп өтүнүч киргизгенде Ысык Атага жиберет. Кантта тергелет. Анан ачык эле айта берейин, аябай кызыктар тарап көп болду бул жердечи. Жанагы 104-чү дело менин үстүмдөн козголгон иш, момундай 3 том. Көтөрүп алып генеральный прокуратурага алып барышат. Көтөрүп алып кайра ровдуга алып келет. Анан Ысык Атага которгондо тергөөгө түшөт. 5 мүнөт өтпөй МВД кайра алып коет. Анан генеральный прокуратурага мен арызданам. Мен деген мыйзамдуу адаммын да, Кыргызстанда арызданганга укугум бар да. Анан айыл жерде кызыктар тарап экени билинип турат. Эмне себептен кайра сразу алып кетип калат? Укугу жок да алып кеткенге. Через генеральный прокуратура алып кетиш керек. А булар жок, келип ровдунан алып кетип калышат МВД. Анан жанакы бул ушул нерселер, ушундай кызык ары сүр бери сүрлөр бул кайсы периодта болуп атат? Кайсы жылдар болот? 23 жылы, 24-25 жылгача болду. Анан ошентип экспертиза акырда Россияга кетет. Казакстанга экспертиза жибергиле деп мен күйөөм өтүнүч киргизип коюптур. Мен ага каршы чыктым. Себеби Казакстанда биздин тааныштар көп. Биз ун менен, буудай менен иштегенден кийин Казакстан менен иштешебиз да. Казакта тааныштарыбыз аябай көп болчу. Орган кызматкерде иштегенде тааныштар бар болчу. Ошон үчүн Нуржан Уверов Казакстанды суранган. Анан мен өтүнүч киргиздим, бул жерде бардыгы адилеттүү болсун. Ушунча за границаны каалап атсаңар, пожалуйста, Россияга жибергиле деп. Мен кайра өтүнүч киргизип коюп, ошону мен Россияга кетет. Ал жакта 5 ай тергелет. 5 ай тергелип, арада 25 декабрда мен уктум, экспертиза келиптир деп. Бирок андайын жок дагы эле, до сих пор. Дайын жок болуп кетти 24-жылы. Февраль 25 жылдын февраль айында каралыптыр Россиядан. Каралып биздин экспертиза. Марттын 31-inde Кыргызстанга келиптир. Келип тергөөгө түшөт. Анан эмне деп чечиптир эми ал жакта? Үсөнов Нуржандын өзүнүн колу деп чыгып келет Россиядан эксперттер. Эми мындай Кыргызстан мыйзам иштеген өлкө болгондон кийин өзүбүздүн мыйзамдуу бир эксперттерге ишенбей,
эми Россияга күнүбүз калып отурса биз аябай мындай тергөө канчалык деңгээлде тергөө экенин мындай жөн эле түшүнсө болот да адамчы. Мен мисалы үчүн юрист эмесмин, бирок түшүнсө болот да кандай деңгээлде экенибиздичи. Эми Бир кол, кыскасы бир подписти текшериш үчүн Россияга. Орусиядан кыскасы жалпак сөз менен түшүндүргөндө экөөңүздөрдүн никеңиздер анык, ошол Мыйзамдуу, документ анык, ооба. мыйзамдуу Эч кандай дегенди мыйзам бузуулар текшериш болгон үчүн эмес деп. буякта тиги ошол документ ары текшерилип, бери текшерилип, арага сүрүлүп, бир жака сүрүлүп отуруп, анан кайра Орусияга барып, Орусиядан келет атат. Ооба, бул экөө нике, расмий нике менен эле баш кошкон дегенде, ал документ могу колу анык дегенди текшерип берип атат мындайча Ооба, айтканда, ооба. аныктап. Анан эмне болду? Анан 25-жылдын 2-майында менин үстүмөн козголгон кылмыш иши кылмыштын курамы жок деп кыскарат. Бул могул оор, менин башымдан өткөн оор иштердин бардыгыга токол маселеси күнөөлүү. Токолду алгандан кийин мени мындай как душман катары көрүп калды күйөөмүш. Эми сизге суроо. Сизде маегибиздин баш ченинде айттыңыз эле. Ушу менин күйөөм, кайненем жана Өзбек ажы деп кошуна турчу деп ушундай айтпадыңызбы? Анан кирип чыгып атып жана эки аял алуу маселесин дагы айтып, сен моундай аял алышың керек, аялың бою кичине, сен мындай баатырларды төрөш керек дегендей сыяктуу нерселерди анча-мынча айтып турчу экен депчи. Эми макул, эгер ошол экинчи аял алуу маселесин ал шарияттык өңүттө карап ошону туура деп тапкан болсо, сизге балким бир кайсы бир күнү айтты беле мындай, Гүлзат, эми ушундай, мен ушундай бир ниетим бар. Анан сен шариятта ушундай экен. Сен ушуга кандайсың деп мындай бир опурулуп сапырылбай, катуу агрессия менен эмес, мындай олуттуу бир айтты беле ушул маселени. Экинчи аял алам деппи? Айткан. Олуттуу эле айтты. Ооба. Ага аяштарым деле күбө болгон, үйгө чогуу келип отурушуп, аларды деле чакырып, алардын жанында отуруп деле айткан. Эми мен мындай серьезно кабыл алган эмесмин да. Кандай эле ушинтип башка бир адам биздин үй бүлөгө аралашып калсын депчи. Как мындай мени кызгантам деп айтып атты, ушундай бир серьезно кабыл алган эмесмин да. Мен мынчалыкка жетип кетет экенин ойлогон эмесмин, бирок айтчу. Кайсыдыр бир диний бир таксыр молдокелер аркылуу айттырган, түшүндүргөн учурлар болгон. Аяштарым молдо болчу. Молдо аяштарым да бар. Ошолор менен отуруп постоянно булар көрсө менин аяштарым мындай динге кирген адамдар, баары намаз окушат, арасында илим алгандары да бар. Ошолор менен чогуу отуруп, эми мындай может аяштары бири-бирине тийишип сүйлөп калар эми эркек достор болгондон кийин ошондой дейм. Сен аял алаң, сен аял алсаң мен аял алам. Ушундай сөздөр болгон менин аяштарым. Аны сиз мындай олуттуу эмес, тамаша катары эле. Мен эми конечно тамаша катары кабыл алып эле жүргөм. Кийин көрсө бул уже мындай серьезно мени көндүрө баштаган эмес экен да, күйөөмдүнчө айтып акырын айта берсем бул көнөбү деген эмеде мага мындай кулагыма угусуп жүргөн экен да, көндүрүп. Жолдошуңуз ошо Нуржан сизди мурдатан мындай адам катары, аял катары чындап эле кабыл алып ошондой мамиле болчу, же сизди тек гана бир мындай балап төрөп бере турган, кир жууй турган, тамак жасап бере турган бир функция катары гана кабыл алчу башынан? Мен анын мага кылган мамилесин кандай десем, мен эми өзүм күйөөм катары деп мен кабыл алчумун. Ал кандай ойдо экенин мен аны мындай тактап айта албайм да, себеби күйөөмдү мен ошо экөөбүз эки жолго түшкөндөн кийин ошончо жыл жашап, анын ичидеги сырын мен билбептирмин да, каткан сырлары бар экен. Мен ошо 15-жылы бул уже токол алып, биз экөөбүз ажыдан келгенден кийин 16-жылдар экен. Анан мен мындай как аял катары, обида, капа болгон аял катары муну может алиментке берсем ошонун себеп менен мындай өзүгө келеби, ошо соттордон кичине коркобу деген мындай ойдо мен адашып турмун, бирок анда делечи. Алиментке бергем. Бергенде анын деле бул серьез кабыл алган жок, себеби акчасы көп да. Любой убакыт акча менен баарын чечип коет. Анан мен адвокат алам. Адвокат алганда менин тагам, түндүк тарапта Тайке деп коет го, тагам анан ал адвокат баланы тааныйт экен.
анан жогорку кеңешке барат, ошо адвокат ошол жакта юрист консультант экен да, мен алган адвокат бала. Анан ошону издеп барганда ошол жерден эми атын айтпай эле коеюн, бир журналист эжеге жолугат. Журналист эже менин тагам менен тааныш болот дагы. Экөө мындай бир партияда болуп калышат. Ошол убакта партия менен депутат болчу эмес беле. Анан ал эже ошол жакта иштейт, Ак үйдө. Пресс катчу ушундай экен да. Анан экөө отуруп сүйлөшүп калганда тагам анан мен башымдан өткөн окуяны айтып берет эжеге. Айтып бергенде анан ал эже күйөөсү ким деп атын кайра сураса, анан Үсөнов Нуржан, Коргондон болот, Коргон айылынан деп айтса эле, анан ошол жерден жанагы эже өзүнүн өмүр баянын айтып бериптир. Көрсө, бул Үсөнов Нуржан менин күйөөм мага чейин ошол журналист эжеге үйлөнгөн экен. Үйлөнүп, анан ал эжени мындай айылга алып барат, боюнда болот. Айылга алып барганда айылдан туугандары кайнене жактырбайт, жана келинди жактырбай. Анан эми мындай бирөөдүн кызыны оюнчук катары көргөндөй эле мамиле кылган экен да, көрсөчү. Анан үйгө ошол күнү туугандары келе турган экен, кудалар. Анан кудалар тосуп, анан кийин жөнөткөндөн кийин жана кызды төркүлөтүп үйүнө алып барган салт бар да кыргыздачы. Анан үйүнө алып барып, төркүлөтүп алып барып туруп, анан жанагы эжени үйүнө таштап келет. Сен атаңдын үйүндө тура тур эми как салт менен деп таштап келип туруп, анан Нуржанды кайненем Бишкекке качырып ийет. Жанагы эженин жообуну жаздыртып кагазга. Нуржан жообун жазып берет. Анан эжеге, энесиге кагаз таштайт да, анан өзү кетет Бишкекке. Анан эми жана эже жаңы келин да. Анан күйөөсүн күтсө келбейт үйгө. Анан кайнесинин үйүнө издеп келет. Келсе Нуржан жок. Анан кайнесинен сурайт экен, мен бул эжени өзүнүн оозунан укканмын да, бул сөз өзү мага мени чакырып, менин телефонумду тагамдан алып, анан мени чакырып мага айтып берген. Мен ошондо укканда аябай таң калгам да. Ушундай сырды ичинде сактаган. Сизге чейин дагы мага демек чейин биз айтканда аял алган экен. Аял алган экен да. Анан сиз аны кийин угуп отурат. Кийин ошо экөөбүз мындай уже үй бүлөдө чыр-чатак башталгандан кийин угуп атам да мунучу. Анан жанакы эжен үйгө келсе кайненем кагазды берет. Нуржанга акта десе. Көрсө, жообун жазып берип, мен сени менен жашабайм деп таштап кетип калыптыр. Бул эмне деген? Аял кишини оюнчук кылганы булчу. Мындайча айтканда Нуржандын аялдарга болгон эмеси мындай как игрушкадай ойлойт экен да. Өзүдө деле кыздары бар да, Кудай сактасын, мен кыздарыма андай мамиле кылдыргым келбейт. Бирок бул Нуржандын аял кишиге ушундай мамиле кылганы туура эмес деп ойлойм да мен өзүмчө. Анан ал эже да бирөөдүн кызы да, боюнда бар. Анан байкуш Россияга Бишкекке келет. Бишкекке келип Нуржандын артынан келет, өзү студент болот. Келгенден кийин анан Нуржан эми мындай башы кандай иштейт мен билбейм, кандай ойлонот. Эже келгенден кийин экөө кайра чогуу мындай жашашабы ушундай дейм. Анан раматылык кайненем келип, угуп калып, келип анан жана эжени кетирет. Ошону менен экөө жашабай калат. Бир кыздуу болушат. Ал кыз 5 ай 6 ай болгондо каза болуп калыптыр. Эми бул угуп аткан эли журт көрүүчүлөр өздөрү чечет го баардык нерсени. Бирок мен ойлошум, бул эркек адамдын аялга кылган мамилеси туура эмес да. Аялдан аял алып эле, анан мындай керек эмес болуп калган убакта эле таштап коюп, дагы бир аялды алып эле андай мамиле бул деген мындай туура эмес деп ойлойм дейм. Мен ал эжеге деле аябай жаңы укканда аябай боорум ачыган. Конечно, бирөөнүн тагдырын талкалап атпайбы? Эки аял алуу, көп аял алуу маселесин биз талкуулап атабыз азыр. Бирок сиздин мисалыңызда сиз болсо мындан жабыркапсыз. Бирок сиз эми аял киши катары көп маалыматтарды курбуларыңыздан, тааныш чөйрөңүздөн, дагы ушул теманы жакшы билген тараптардан ар тараптуу маалыматтарды угасыз, билесиз. Ушул тема боюнча айтсаңыз. Сиз болсо жабыркапсыз. Бирок ошол эле учурда өзү каалап мен экинчи аял боломун дегендер дагы коомдо бар экен. Ошол эле учурда бир никеде жашап атып, макул, сен экинчи аял алсаң дагы боло берет деп айткан тараптар дагы мындай бар экен. Көп болбосо дагы бар экен. Муну нормалдуу эле көрүнүш катары кабыл алган биринчи никедеги эле аялы мейли алып кетсең макул жашай бер. Анткени бул шариятта ошондой, ошол мыйзамга биз баш ийебиз, ала бер
деп ушундай көз караш менен карагандар дагы бар экен да негизичи. Анан ошол эле учурда мен экинчи, балким үчүнчү аял болуп тиемин деп өздөрү макул болгон кыз келиндер дагы бар экен. Макул, мен моундай камсыздап берсе, мен ошентип жашай берем деп. Бул деле сиздин оюңузча мындай нормалдуубу? Менин оюмча мен бул нерсени нормалдуу көрбөйм. Себеби биз бул жашоодо бир жашайбыз да. Адам болгондон кийин реальный жашоодо мындай таза, тынч бир жашоо менен жашап өтүп кеткен жакшы деп ойлойм да менчи. Бирөөдүн жашоого кирип жашаш бул туура эмес деп ойлойм да. Эми конечно азыркы жаштар дүнүйө үчүн мындай колдо жок кишиге экинчи аял болуп тий деп кыздарга айтып көргүлөчү. Тийбейт эч убакта. Тийбейт. Акчалуу кишини көрсө, кайырмакка алтын балык илгенде илип алышып, ошого турмушка чыгышат. Үй алдырып, машина алдырат, жашоо тынч, бактылуу жашайт. Ушундайды каалашат азыркы жаштар. Пожалуйста, экинчи аял болуп тийгиси келсе, үй жок, мейли үй болсо деле жашоону эптеп балдарын баккан бирөөгө тийип көрсүнчү. Тийбейт азыркы жаштар. Ошон үчүн могу токол деген маселени мындай мыйзамдаштыруу бул туура эмес деп ойлойм менчи. Менин көз карашым каршымын да мен бул нерсеге. Эки аял алыш керек дегенди жактаган тараптардын дагы бир аргументи бизде эми мындайча айтканда аялдардын саны көп болуп атса, кыз аял заттын саны, эркектер аз болуп атса, ошондо мындай эсептей келгенде деле аялдар көпчүлүгү күйөөгө тийбей кала турган болуп атат да статистика боюнча. Ошондо алар күйөөгө чыкпаган бойдон өтүп кетеби жашоодон. Алар жок дегенде экинчиси, үчүнчүсү болуп деле мындай тийсе болот да. Бул кандай, эмне үчүн ошол жанагы биринчи никедеги аялдар ушинтип эгоисттене берет? Бул жакта деле ойлобойбу дегендей аргумент айткандар да бар да. Буга кандай? Билем, биз канча заман өтүп атат, канча жыл өтүп атат. Сөзсүз эле экинчи аял болуп тийип мындай аялдардын күйөөгө тийбей калышын сактап калуу деген нерсени мен туура эмес деп ойлойм. Себеби мына биздин ата бабаларыбыз жашап өткөн, ушул күнгө чейин эле Кудай таалам пешенесиге жазган адамга турмушка чыгып, эч ким жалгыз калып кеткен жок. Мен мындай сүрүштүрүп, конечно, мен деле мындай кызыгып карайм да, ушуну угуп атам да, мен делечи угуп көрүп атам. Бирок мен аябай мындай отуруп изилдейм, интернеттерден окуйм, эски убактарда кандай болгон эле. Бирок эч убакта Кудай таалам аял кишини, эркек кишини жалгыз калтырып койгон эмес. Бардыгын пешенесиге жазган адамга турмушка чыккан. Эч мындай Кудайдан башка жалгыз нерсе жок. Жалгыздык бир эле Кудайга. Сөзсүз мындай мен жалгыз калып кетет экем, жалгыз калып кетпеш үчүн экинчи аял же үчүнчү аял болуп тийишим керек деген маселени көтөрүү бул туура эмес. Кудайдын пешенеге жазганыга турмушка чыгармын деп коюп жүрсө, Кудай таалам өзү бир жолду көрсөтөт. Мен бул нерсеге мындай каршымын, конечно, сөзсүз каршы болом. Себеби үчүнчү аялын ала бер деп койгону менен ал үйдө сөзсүз бир чыр болот. Бактылуулук кетет ал үйдөчү. Себеби эркек киши эч убакта адилеттүү боло албайт. Адилеттүүлүк бир гана пайгамбарда. Пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткарып атабыз деп кыйкырып атышат. Бирок пайгамбардын сүннөтү адилеттүүлүктө. Ошо жанагы жесир аялдарды алган пайгамбарыбыз. Жесир аялдар, жетим балдар өзүнүн балдарын бакпагандан кийин бул жесир аялды алып анын балдарын бакпайт биздин эркектер азыр. Ошон үчүн мындай бирөө жалгыз калып кетпесин, ушул деген мындай турмушка чыкпай калып кетпесин, сөзсүз муну экинчи аял кылып же үчүнчү аял кылып биз алып койсок, ушул байкуштун тагдыры чечилип калат деген ой бул вообще туура эмес. Өздөрү Кудай дейт дагы, эмнеге Кудайга ишенишпейт? Кудайга коюп койсун ал кыздын деле тагдырын. Кудай чечет баарыны. Пешенесиге жазганы бар да. Ошондо сиздин логикаңыз боюнча, эгерде сиздин жолдошуңуз сизге мээрим жагынан, сүйүү жагынан, материалдык камсыздоо жагынан, бүт бардык тарабынан сизге дагы адилеттүү болуп, балким экинчи, балким үчүнчү жубайына дагы ошондой бирдей калыс караса, демек анда
бул макулсуз. Макул эмес. Макул болбогонунан ушул чырдын баары чыгып атат да. Жок, эгер адилеттүү болсочу. Адилеттүү боло Мүлкчө. албайт. Боло албайт. А эгер болсочу? Аны болгондо көрөт элек, бирок боло албайт. Болгондо жок ушул күнгө чейин. Мыйзам боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстандагы мыйзам боюнча бирден көп аял алуу кылмыш. Бирок ошол эле кезде ал мыйзам болгону менен көмүскө баягы никеде жашап жүргөндөр бар экенин биз билебиз. Көмүскө мыйзам өзүнчө, көмүскө жашоодо кимдин кандай токолу бар, кимдин экинчиси, үчүнчүсү бар экенин биз мындай билебиз, кыргыз коому. Ошондо мында жакынкы апталардан баштап эле өзүнчө бир жамаат өзүнчө кол топтошуп, муну деген ушу бир жана мыйзамга өзгөртүү киргизбесек болбойт. Бул деген өтө бир үй бүлөлүк бир институтка бир залакасы тийип калып атат. Муну деген баары туура түшүнүү менен муну жеңилдетиш керек деп ушундай демилге менен чыгып атышат. Тик Өзбек ажы, дагы бир башка бир тараптар чыгып атат да негизичи. Негизи шариятка таянып. Ошолордун жүйөлөрүн, аргументтерин дагы сиз мындай эми азыр интернет бар окуп атсаңыз керек. Кандай деп түшүнөсүз алардын позициялары? Булардын позициясы негизи караганда туура эмес. Азыркы күндө биздин Кыргызстанда көп аялдуулук боюнча 2 кылмыш иши козголгон. Биринчиси менин күйөөм, экинчиси дагы бир губернатор деп атабы ошо. Кылмыш иши козголуп, сотто каралып атат. Бул жерде мен, конечно, менин күйөөмдүн залакасы көп адамга тийип атат деп ойлойм. Себеби бул жерде жанакы кылмыш ишини жеңилдетүү деп суранып атышпайбы? Ошонун мындай кенен түшүндүрүп бербей эле сакалчандар чыгып алып айтып атышпайбы? Эл түшүнбөй атат, бул каяктан чыгып атат бул маселе депчи. Бул маселе ошол кылмыш иши козголгон адам Үсөнов Нуржан менин күйөөм ар кандай жолдор менен аракет кылып көрдү. Сотту чечкенге, сотту сүйлөшкөнгө менин колумда далилдер баары бар. Сотторду сүйлөшөмүн, сотторду сүйлөшүү жолу менен чечемин деген запистерим бар менин колумда жазылган. Ошо Үсөнов Нуржандын сүйлөшүүлөрү. Ошо бул менин артымдан адамдарды салып мени каралаганга чейин барды. 100 миңден 500 миңге чейин төлөп берем. Гүлзатты каралап бергиле. Кошунабызга чейин чыкты Салиевадагы. Гүлзатты каралап жамандап сүйлөп бериңиз. Мен өзүм акчалай сизге жардам берейин. Бул өзү жаман аял болчу, өзү көчөгө чыгып кеткен болчу. Анан кийин мен анан Нуржан үйлөнгөн деп сүйлөп айтып бериңиз деп ушундай мындай заказдарды кылган. Бирок анын баары ишке ашпай калган. Видеого тартып менин колумда бар запись бар. Эми запистерди коюп бербей эле коеюн. Мен эмеде Акпрессте коюп бергем ал записти. Жогорку кеңеш, жогорку соттун төрагасына чейин киргизгенбиз биз ал запистерди. Анан эми ушундай аракеттерди кылды да. Мени каралоолорго чейин барды. Сотторду сүйлөшүүгө чейин барып аракет кылып көрдү. Бирок анын баары мындай аракет ишке ашпай калгандан кийин эми бир акылдуу бул Нуржанга үйрөттү да. Ушу мыйзамды өзгөртүүгө аракет кыл депчи. Мыйзамды жеңилдеткенге аракет кыл деп атат. Бул жерде өзү деле түшүнбөй атса керек. Бул жерде мынтип атат да, мен кылмышты кылдым, токолду алдым, кылмыш жасап атам, бирок ошо жасаган кылмышымды жеңилдетип бергиле деп суранып атат да. Өзү мойнуна алып атпайбы кылмышын, жасаган кылмышты. Бирок ошону административный тартип менен карап бергиле деп ошондойго өзгөрткүлө деп суранып атат да. Кылмышты кылып атат да, өзү мойнуна алып атпайбы кылмыш кылдым деп. Анан ошону административный тартипте карап бергиле деп суранып атат да, жеңилдетип депчи. Аны бир акылдуу үйрөттү да. Анан бул чыгып алып, анан Өзбек ажын айтып, анан ошо бүт сакалчандар өзү бири-бири менен тааныш болот да. Даватка чогуу чыгышат, талимде чогуу болуп калышат, мечитте чогуу болуп калышат. Тааныш бир круг болот дагы, анан ошо кругуна барып жаловаться этип туруп, анан ушундай кылса болот экен. Давайте мындай чыгалы, мечиттин астына кол чогулталы деп. Ошол элдер ушунун түп тамырын түшүнбөй атат да. Бул кай жактан келип чыгып атат депчи. Бул маселе каяктан көтөрүлүп атат деп. Бул маселе ушул Үсөнов Нуржан, илтети губернатор деле бардыр бул жерде. Ушу маселени көтөрүп, биз кылган кылмышыбызды кичине жеңилдетип алсак, бизге жеңил болот. Уголовный менен эмес, административный тартипте жазага тартылалы деп атат да эми өздөрүчү. Ушинтип суранып чыгып атат. Мен буга түздөн түз каршымын. Себеби азыркы күндө кол чогултуп атат. Ал кол чогулткалы деле мыйзамсыз. Себеби жаш балдарды деле тартып алып, мен угуп атам да.
журналисттер айтып атат, көргөн элдер айтып атат, жаш балдардын деле психикасын бузуп тартып келип ушундайга кол коюп берет. Ал жашта, ал акыл эси ката элек да. Ушунча болот турбайбы, биз деле үйлөнө элекпиз, эртең үйлөнсөк 2 аял алсак бизге деле жеңил болот экен да деп кол коюп атат да. Бул жагын мамлекет текшериш керек. Кол койгон адам паспорттун данныйынан бери өткөрсүн анда, туурабы? Паспортунун данныйын полный өткөрсүн. Аны деген базадан текшериш керек. Канча жашта болчу кол койгондо депчи, туурабы? Ал үйлөнө элек балага кол койдуруп алса, алар акылы толо элек келип колду коюп кое берет да. Бирок эми азыр бүгүнкү күндө мыйзам бар. Көп аял алуу бул кылмыш. Ооба. Бирок ага карабастан жанагындай кошумча баягы нике менен жашагандар, көмүскө нике менен жашагандар толтур. Ал мыйзамы чыгабы, чыкпайбы? Аны эми ар ким өзү аялга жараша. Анан жана мыйзамды айтып атпайсызбы? Мыйзамды киргизип жеңилдетип жанагындай ошондой аракеттер болуп атат. Ал өзгөрбөйбү? Дагы башка мыйзам чыгабы? Же ал артка кайтарылып дагы башкасы чыгабы? Бирок көмүскө мисалы үчүн аялдын үстүнө аял алам дегендер эми боло берет экен да. Бирок ал эми ар ким өзү мыйзам деле бул жерде мындай тоскоолдук кылбайт экен да. Демек биздин бул жерде айтып атат да, мыйзамда айтылган, эсли аял киши өзү арыз жазса, ошондо гана кылмыш иши козголот деп. Мага окшоп арызданып барса, ошондо гана кылмыш иши козголот экен да. Бул жерде Нуржан эмейли эми токол алып алды, токол алуу менен иш козголду эле эмес. Бул жерде Нуржандын экинчи ЗАГСы да бар, мыйзамды бузуп алган. Ошо тергөө бөлүмү ошонун баардыгын карап чыгып, бул мыйзамсыз алган ЗАГСын карап, ал экинчи ЗАГС сот аркылуу жокко чыккан. Ошо жокко чыкканын негизинде карап туруп, мыйзам бузуулар болуптур, бул деген бир учурда эле 2 аял менен мыйзамдуу ЗАГСка туруп алыптыр деп туруп анан иш козгоп атат тергөө бөлүмү. Булар мындай жөн эле бул тиякта жашап, анан биякта жашап, 2 аял менен жашаптыр деп иш козгогон жери жок. Мыйзамды бузуп, мыйзамдуу түрдө 2 нике алганы үчүн, 2 ЗАГС алганы үчүн иш козгоп атат. Эмеде дагы комментарийлерде деле жазылып жүрөт 176-беренеде. Бир учурда 2 аял менен никеге турганга болбойт, мыйзам жол бербейт деп. Менин күйөөмдүн бир учурда 2 ЗАГС алып атат. Бул нерсеге да мындай караш керек да, туурабы? Жеңилдетип бериш керек деп эле чыгып, ушул нерсенин астыда эмне болуп атат, артыда эмне болуп атат, эл түшүнбөйт. Бирок артыдагы көшөгө артыдагы маселе мына ушул. 2 никелүү мыйзамдуу түрдө никеге туруп алып, анан ошо нике көйлүк жокко чыккандан кийин тергөө бөлүмү двойженство менен иш козгоп сотко кетирип атат. Анан кетиргенден кийин анан бул барып алып, мен ушинтип аялым ушинтип кыйнап атат. Мен деген соттолуп кеткен атам. Муну кача жеңилдетип бергилечи, жардам бергилечи деп суранып атат. Бирок экинчи алган мыйзамсыз ЗАГСыны ойлобой атат. Ал нерсеге аябай жакшы көңүл буруш керек. Жасалма документ. Мына өзү жасалма документ менен кылмыш иш козголуш керек үстүнөн. Мен үстүмдөн козготкондой эле бул ошол эле мыйзамдуу кылып ЗАГСты алып, ошол ЗАГСыны колдонуп канчалаган мүлктөрдү регистрация кылды, жасады. Тетиги 4 токолдон туулган балага көйлүк алды. Ал деген мыйзам бузуп атпайбы? Бул нерсеге акчалуу адамдын ушундайга көп көңүл бурбайт экен да. Жөнөкөй сөз менен дагы бир түшүндүрүп коюңузчу көрүүчүлөр үчүн. Мен түшүнүп турам. Ошондо ажыраштыңар, бирок ага чейин жанагындай булочка жеп, кыйын күндөрдү көрүп, ачуу таттуу күндөрдү көрүп, жана бизнес түптөлүп, күйөөңүзгө арка бел жөлөк болуп, аял артында туруп, ошентип бала чакалуу болдуңар, мүлктүү болдуңар, чоң бир бизнес бар. Ошону эми ажырашканда аял буякта калды, күйөөсү буякта калды, өзүнүн экинчи аял менен. Ошондо мүлк тең бөлүндүбү? Сизге да бөлдүбү? Мүлк бөлүнө элек. Мүлктү ошо мүлктү бөлбөй, эч кандай мындай мыйзам чегинде бөлүшкүсү келбей, ошонун артынан менин үстүмөн кылмыш ишти козготкону ошо болуп атат. Бул подделка документ жасатып алып менден мүлк талашып атат депчи. Бул кандай өзү жөнөкөй эле юридика эмес, адамгерчиликтин чегинде. Күйөө жашады, канча жылдан ашуун жашады, анан мүлктү чогуу тапты, анан бала чака бар дегендей. Аялды эркек чогуу жашагандан кийин бала пайда болот. Алардын акысы болот, жубайынын акысы болот. Юридиканы мындай эле коюп туруп эле
ооба. Мыйзамды мындай коюптур эле. Могул жагы меники, менде эле акым бар күйөө катары. А могул жагы сеники деп сизге берген жокпу эчтеке? Үй балким үй бергендер же балким машина же бизнестен бир үлүш. Андай нерселер боло элек. Мен өзүм мындай аял катары Нуржанга ишенип, мындай чын жүрөгүм менен жашап, эч кандай мүлккө кызыкпай жашап жүрө бериптирмин. Азыркы токолу кандай десем, мындай мүлккө кызыгып тийгендиги ошондон байкалат. Баардык мүлктөрдү ошого каттатып атат четтен. Мен антип мындай мүлккө кызыгып, мүлктүн баары мага катта деп деле чыкпаптырмын да. Эчтеке менен ишим болбой балдарым карап жашап жүрө бериптирмин. Иштеген убакта иштеп коюп, азыр мындай караганда мүлк бөлүштүрүү иши жүрө элек. Өзү бергиси мындай мыйзам чегинде эмес, мындай деле бергиси келбейт да, айтып деле аттыр элдерге мен эчтеке бербейм депчи. Өзү мындай динде жүрсө, ислам дини деп анан намазды 5 убак окуп анан кийин даватка чыгып, ой мен деген мусулманмын деп ушундай баш уруп атканы менен мындай мен ислам дининде деле аял менен ажырашып кетсең, ошонун рызкысын бөлүп бер деген жери бар экен. Ошол багытта сурап атпаймынбы мен дагы. Ошондой деген жери бар экен. Мен угуп атам да, элдер мусулмандар көчөгө чыгып алып, ой мусулмандын эмес укугун коргошубуз керек, ой деп кыйкырып атпайбы өзбек ажычы. Ошол деген мен мында Ниса сүрөсүндө жазылыптыр. Ошол жери деле бар экен. Мен өзүм атайын ачып, кыргызчасын котортуп окуп көрдүм да, бул үй бүлөлүк эмеси кандай экен ушул жерде. Эки башка жолго түшсө мондай болуш керек деп. Эки башка жолго түшсө, ошол аялды, балдарды Кудай тараптан эркекке аманат кылып берилет экен да. Анан аял киши эркектин кабыргасынан жаралат деп айтып атат да, ошо Ниса сүрөсүндөчү. Бирок ошол аялды сага Кудай аманат кылып бергенден кийин сен аны менен жашагың келбей калса, ал аялды мынтип көчөгө мындай кууп чыкпай, анын рызкысын ошол рызкыны бөлүп беришиң керек деп жазылып турат да. Если бул динде болсо ушуну түшүнүш керек да. Өзүнүн мындай добровольно, могу силерге мына 3 балама мени мынтип суратып, жалдыратып, ызылдатып, соттоштурбай эле, могу менин 3 балама. Ушу менин 3 балам, ушуну менен жашасын. Мен эми айла жок, маяк менен жашай берейин. Тагдырыбыз ушул жерге келип бүтүп калыптыр деп койбойбу? Өздөрү Куранды окуса керек алар деле, бирок Ниса сүрөсүндү толук окуп мынтип түшүнбөйт экен да. Түшүнгүсү келбейби? Сиздин аял катары ушундай тагдырды баштан кечирген тажрыйбаңыз боюнча айтсаңыз, аял киши жанагындай күйөөсү менен эми чогуу үй бүлөлүк жашоодо жашап аткандан кийин жанагындай мандемдерди байкап калса, сол жака оң жака жүрүп калганын, кыз жандуу экенин, эркектин кыз жандуу экендигин, оңго соңго баскан бир жоруктарын байкап калса, качан чекитти коюш керек? Чыдап жүрүп, бир шанс берип, 2 шанс берип, түшүнүп, анан аягында бүт баары тигинтиде деле болбой, мынтиде деле болбой, акыры болбой калаарын түшүнгөндө анан чекитти коюш керекпи же биринчи эле ошол байкаган учурда чекитти чоң кылып коюш керекпи? Негизи башында эле балалуу боло элек мезгилдери ушу адамдын ушундай бир кыз жандуу экенин, өзүнү токтото албай турган экенин билгенден кийин негизи башында эле токтотуп койгон өзү жакшы экен. Балдарды деле кыйнабайчы. Анан эми мен кандай десем, эми жашоо менен күрөштүм да. Жашайын эми ушу менен бактылуу болуп, как мындай кыргыздын кызы катары эл эмне дейт, ажырашып кетсең эмне дейт деген маанинде жашап жүрүптүрмүн. Бирок мен туура эмес кылыптырмын да. Эми бул өзү башынан эле ушинтип ойногонун билем. Ойноп эле жүрчү. Токтогон эмес эч убакта ойногону. Азыр эми билбейм кандай болуп атат. Ошол убактарда эле мен токтосом жакшы болмок экен деп азыр деле ойлоп кетем. Бирок ушу балдарымды Кудай мага ошо бергенине бир чети шүгүрлөр айтам да. Байлыгым ошол депчи. Ошо Нуржандан тапкан байлыгым меники ошо 3 бала деп ойлойм да. Кудай ошол 3 баланын өмүрүнө берип, мындай рызкысыны берип койгон экен. Анан ошентип мен кыйналсам деле, ушундай оор күндөрдү башымдан өткөрсөм деле, зато ошо 3 балалуу болуп калыптырмын да. Эми бирок азыркы күндө менин балдарым, конечно, атаны сагынат. Атасына баргысы келет. Атасы менен чоң кызым айтып калат: "Мама, атам эмнеге түшүнбөйт,
атам эмне бизди балдары менен тааныштырып койсо, эки же башка жакта жашаса деле, бирге жашабасак деле, эми ал биздин атабыз бир болгондон кийин бир тууганыбыз да, мындай катташтырып койсо болбойбу деп мага суроолорду берип калат да. Эми бала да ар кандай суроо берет да, 3 бурчтук 4 бурчтук суроолорду берет. Анан мен айтам, конечно, катташтырып койсо катташа бергиле. Ал атаңар бир. Балдарда эч кандай күнөө жок, күнөө бизде. Бизде күнөө бактылуу боло албадык. Силерди монтип кыйнап койдук. Бирок ошону атаң түшүнсө, силер менен катташтырып койсо эч кандай менин каршылыгым жок. Кача өзү деле силер менен катташа берсин. Жок, антпейт да, балдарды черный списокко киргизип коет. Может, токолу киргизип коер, мен билбейм. Мен жашоого барып кирип мынтип көрбөсөм, билбейм да. Менин балдарымды постоянно черный списокко киргизип коет да. Жанагы көп аял алуу боюнча ушул позицияны жактагандардын дагы бир аргументи, жүйөсү, бул өзү кээ бир эркектер ушуну табият ушундай болот экен, мындай кыз жандуу болот экен, аны эч жака каталбайт экен. Конечно. Мындай кыздар менен ойнобосо ойлойт экен. Бир аялга мындай түтпөстөн, Ооба. ага дагы бир аял менен, экинчи аял менен, үчүнчү, төртүнчү сулуурагын көрсө, табият ошондой экен. Анан ошондойдо баягындай мындай шариятка да каршы, адамгерчиликке да каршы жанагындай мамиле кылбастан, жана табиятын ошо мындайча айтканда шариятка тууралап, никелеп, ыңгайлаштырып өзүнө. никелеп, анан кийин ошого ооба мен сени ушундай жөн эле мындай бир зына катары жанагындай мамиле кылбастан, зына кылбастан, ооба бул экинчи аялым, бул үчүнчү аялым, бул төртүнчү аялым деп мыйзамдуу түрдө ошону камсыздайын. Ал жерде бала чакалуу болсом камсыздайын, аны дагы муну дагы ошондой болсун деген өңүттө бул ушуну кандай карайсыз? Ушундай позициядагы адамдарга, ушул көп аял алууну ушул жагынан, ушул өңүтүнөн ушул болуш керек деп аткандарга кандай карайсыз? Мен таң калам да, сөзсүз аял алып үйлөнүп, балдардын психикасыга мындай сокку уруп, өзүнүн жашоого болгон рахатын кандыруу үчүн, кумарын кандыруу үчүн сөзсүз эле алып алыш эмес да. Ал мындай аялы бар да, ал аялды эмнеге алды? Эмнеге аял менен жашайт, туурабы? Андан көрө ошо аялың менен ынтымакташып жашап, тети кыйналган аялдарга жардам бере берсин да, жөн эле пайгамбарга окшой эле барып, мындай кээ бирлерди албай эле жардам берген да пайгамбарыбызчы. Алардын логикасы боюнча эркекти кумарын баягы бир аялга анча ыраазы болбой, анан экинчи, үчүнчү аял менен байланышка келип аткан баягы табиятын жанагындай зына жолу менен эмес, жок мындай жолу менен эле кылайын деп атканы тур. Ал мен аны вообще туура эмес деп ойлойм. Бул деген үй бүлөнү сыйлаган, балдарды, ошо аялны адам катары көрбөгөн эркек гана ошого барат да. Менимче эч бир аял, эч бир келин күйөөсү мен ушу экинчи аял алайын, кандай дейсиң десе, ой ала бер деп көпчүлүгү 98-99% жок дейт болуш керек, Жок дейт, конечно, жок дейт. Кандай эле өзүнүн жашоого бирөөдү аралаштырып, өзүнүн күйөөнү бирөөгө бергиси келсин. Мен үчүн деле аябай оор болгон убагында. Бирок эми ал уже кеткенден кийин ал мен айлам жок. Уже мындай өзүмдү өзүм мындай тарбиялаганга туура келди. Ошо нерсеге көнгөнгө туура келди. Бул мындай ага кызганып, аны менен ызылдашып, өзүмдү өзүм оорукчан кылгым келген жок. Ооруп деле калдым убагында. Конечно, аял киши кыйналат экенсиң. Бирок ал мен кыйналган күндөрүмдүн бирин дагы Нуржан сезген жок. Сиз ошо жолдошуңуздун оңго солго басканын мурунтан эле билчүмүн, байкап калчумун, кармап алган учурларым дагы болду, бирок балдар үчүн мен чыдадым деп айттыңыз да. Бирок чындап эле бул ошол чыдоо балдардын кызыкчылыгы үчүн беле, же болбосо бул баягы мүлккө болгон кызыкчылык беле? Мен ушу мүлккө болгон кызыкчылык болгондо, күйөөм менен жашап жүргөндө эле мүлктөрдү өзүмө каттатпакмын да. Мыйзамдуу кылып өзүмө каттатып алып, спокойно, ал аял алса деле макул деп, ойносо деле макул деп жашап жүрө бермекмин. Мен мүлк деген нерсени азыр эми момундай бизде сот башталды да, соттук териштирүүлөр башталды, развод башталды, карасам тиги токолук аябай каттатып атат, балдарга эчтеке жок, бизге эчтеке жок. Бул деген карасам, оказывается,
чогуу жашап жүргөн убакта эле аял киши деле мүлккө ээ чыкса болот экен да. Мен ал нерсеге көңүл бурбаптырмын вообще. Азыр эми конечно мен өзүмдүн укугумду коргойм, балдарымдын укугун коргойм. Азыр менин мындай мыйзамдын негизинде мүлк бөлүштүрүү, ажырашуу баардыгы мыйзам негизинде да. Ага чейин мен действительно мындай чыдап жашаганым бул деген өзүм үчүн деле, балдарым үчүн деле үй бүлө сактап калыш болгон. Сакталып калабыз эми бул барып может мына динге кирип атат деле мындай туура эмес ойлоп турмун, көрсө дин туура эмес жакка деле буруп ийет турбайбы адамдычы. Анан мынтип карап келгенде ошо динге киргенден кийин наоборот мунун кызга болгон кызыгуусу, аялга болгон кызыгуусу күчөптүр да, күйөөмдүнчү. Наоборот күчөптүр да, мыйзамдаштырганга аракет кылып калыптыр да. Мен муну эми ажыга барып келди, ошол нерселерин көчөгө баскандарын может токтойтур депчи. Экөөбүздүн мамилебиз жакшы эле болчу да, жакшы болчук, экөөбүз чогуу иштечүбүз. Мындай кандай десем, аял күйөө катары экөөбүздүн ортобуздагы мындай жакын мамилебиз жакшы эле болчу. Мен мындай үйүм бар, балдарым менен ошол үйдө жашайм. Тапканыбыз Кудайга шүгүр, жеп ичебиз, кеңири эл катары, эл алдында кадыр барктуу үй бүлө. Башка эмне керек аялга? Туурабы? Мен могу мүлктү мага каттатып алайын, могуну мага каттатып алайын деп мен келечегимди ойлогон жокмун да. Келечекте эртең күнү ажырашып кетсем мага могу калыш керек. Андай ой жок эле жашап жүргөм мен. Анан келип эми айла жок, пешенеге жазылып калыптыр. Ажырашкандан кийин мен өзүм укугумду коргоп, өзүм тиешемди бөлүп алгым келет, конечно. Ошондо расмий түрдө бүгүнкү күндө экөөңөр ажырашкансыңар, э? Жок, ажырашкан эмессиңер. Жок, ажыраша элекпиз. Анда демек силер күйөөсү, аялы мыйзамдуу түрдө экөөңөр мындай бир элесиңер да, мындай мыйзам менен. Мыйзам менен бирбиз. Бирок ошол эле учурда фактылай келгенде ал башка бир аял менен жашап атат. Ооба. Кызык. Жашап атат. Дагы бир суроо. Аны да мыйзамдаштырып ала койгон экен, ал сот аркылуу мыйзамсыз болуп чыгып келди. Эми тагдыр ушундай экен, азыр соттошуп атасыңар. Ооба. Ал өзүнүкүн туура дейт. Сиз болсо өзүңүздүн жүйөлөрүңүздү келтиресиз. Ал айтса эгер кел Гүлзат, тынчтык жолу менен тынчтыкка келишели, мүлктү мындай калыс бөлүштүрөлү десе, бул сот иши токтойбу? Ооба. Токтойт. Конечно, токтойт. Мен балдарым 3 баламды камсыздап койсун, мен айтып эле келдим, 3 баланы камсыздап кой, жетет сеники. Если жетпесе, мен айла жок сурабайт деле болчумун, бул байкуш өз араң жашап атса. Эми мен талашып белем, балдарын деле өзүнүн буйруса өздөрү деле таап алар депчи. Бирок бар нерсени балдарга бериш керек. Балдардын мындай жүрөгүнө оорутпай, ушул нерсени атам берди эле бизге деп, ошо мындай кыз болсо деле бериш керек да, кызга деле. Туурабы? Жок болсо айлаң жок. Бар нерсени бериш керек балага. Ал деген өзүнүн адвокат айтмакчы көрүк алып кетмек беле. Бала үчүн иштейсиң, бала үчүн жашайсың. Анан эми балдарды мынтип көчөлөтүп тентитип койгону туура эмес да. Эми сиз баштан өткөргөн, сиз кабылган ушул тагдырга туш болуп калышы мүмкүн болгон жаш ушу кыздарга, жаш келиндерге, балким күйөөсүнүн ошондой жана мандемдерин билип, чыдап жүргөн, мейличи үй бүлө сактасын, эл эмне дейт, ой эми бир мүмкүнчүлүк берейин, кийин түшүндүрөрмүн, оңолуп кетер деп аткан жаш кыз келиндерге кандай бир кеңеш айтат элеңиз? Чыдап жашаш өтө кыйын. Аягы келип аял кишини ооруга алып келет. Оорукчан болосуң. Мен башынан өткөн окуяда бул, мен өзүм, конечно, мен оорудум. Бул нерседен кийин онкологияга да жатып чыктым. Күйөөм аябай мени шылдыңдаган ошо мезгилде, жүрөгүмдү ооруткан, онкологияга жатып чыкканда. Бирок анда Кудай таалам балдарымдын рызкысын мага берип койгон экен. Мен ошолорго эне болуп, ошолордун жанында жүрүшүмдү, тирөөч болушумду жакшы болуп чыгып кеттим, аны да жеңип кеттим. Азыркы күндө да мындай ооруп лечение алып жүрөм, бирок Кудайга шүгүр, аным деле мындай аябай эме берген жок, бирок ошол нерсенин баары ушул көп аялдуулуктун кесепети деп ойлойм. Ошон үчүн мен кыздарга айтарым, күйөөсү ойноп, ал нерсени токтотуш аябай кыйын. Адамдын өзүнүн эрки да. Адам Кудай таалам өзүнө инсап бербесе, эркек кишиге инсап берип, балдарын ойлоп, эми кыздарым бар, менин кыздарымды ошентип бир эркектин койнунда калышын каалабаймын.
ошон үчүн мен өзүмдү өзүм тыйылышым керек деп өзүнө өзү тыйса эркек тыйылат. Аял киши аны тыя албайт. Мен колумдан келген жок, мисалы үчүнчү. Мен мында башымдан өткөн үчүн айтып атам, мени комментарийлерден ар кандай окуп атам, мен сен өзүң күнөөлүүсүң, анан тиги мен просто аракет кылгым келген жок да, өзүмдү өзүм кыйнап. Аны мен токтотконго бир кичине аракет кылып көрдүм, бирок болгон жок. Болбогондон кийин эми Кудайдын пешенебизибизге жазганыбызды көрөт экенбиз. Просто эле бул эркекти токтотом деп аял киши убактыны кетирет биринчиден, экинчиден нервини кетирет, үчүнчүдөн ден соолугу кетет, төртүнчүдөн өзү бактылуу болуп жашай албайт да. Жалаң ызы чуудун ичинде, стрессте, анан экинчиден балдары дагы кабылат бул эмегечи, психологиясы кетет. Себеби уруш чыкканда үйдө сөзсүз балдар угат. Балдардан жашынып бир жерге барып мындай акырып шуурашып уруша албайсың да. Жанагы жерде өзүңдү кармана албай кетип кыйкырасың. Ал жерден сөздөр чыкканда балдар анын баары түшүнөт. Ошон үчүн эркек киши ойноду, ал нерсе токтобойт да. Өзүгө айттым го, өзүгө гана Кудай инсап берип токтотпосо, кыздарын ойлоп, балдарын ойлоп токтобойт. Бүгүнкү күндө сиз бала чакаңыз менен өзүнчө кандай турасыз, кандай жашооңуздар кандай? Эми мен 2 кызым менен турам азыр. Балам Россияга кетти. Мен иштеп келейин мама деп. Өзү балам Ататүрк университетинин эконом факты бүткөн. Кадамжайда түрк лицейде окуган балам. Аябай жакшы. Мен айткандай эле өзүм ушу балдарымды Нуржандан бир уткан утушум, балдарымды окутуп алыптырмын да, билим алып берип калыптырмын. Кызым, чоң кызым банкта иштейт, Финка банктын головноюнда иштейт. Кудайга шүгүр, ал деле өзүн мындай мени да кошо камсыздаганга күчү жетет да. Балам болсо ошо Россияда иштеп жүрөт. Анан Өз үйүңөрдө турасыңыз же батир? Үйүбүз жок, күйөөм үйү. Биз бул жерде жана 5 жылдан бери соттошуп атабыз да. Соттошуп келгенде ортодо жана экинчи ЗАГСын жокко чыгаруу боюнча мен сотко берем. Сотко бергенде бул ошондо мага мирный келишимге чыгат. Ушул ЗАГС жокко чыгып кетпесин. Эми токол жеп атат да тияктан. Мен ЗАГСым жокко чыгып кетпесин. Кандай кылсаң да алып кал менин ЗАГСымды деп токол койбой атат да анычы. Анан ал мага мирныйга чыгат. Могу ЗАГС жокко чыгып кетпесин, сен отказной жаз, арызыңдан баш тарт, мен сага үй алып берейин депчи. Анан хорошо деп мен мындай ишенем да, ошол жерде да алданып калышымды билбей ишендим да, ишенип анан арыз жазам сотко, өтүнүч киргизем. Адвокаттары мага диктовать этип берет күйөөмдүн. Өтүнүч киргизип, экинчи ЗАГСын жокко чыгаруу боюнча соттук териштирүүдөн арызымды артка алам. Артка алгандан кийин анан бир аяшым ортого түшөт дагы. Югдубада бир однокомнатный квартира табат. Мен эми мейли балдарым менен ушул жерде убактылуу эметип жашасак жашап туралы, же квартираны киргизип коебузбу деп жанагы квартираны алабыз. Алганда дагы күйөөм ушунчалык мындай эме да, кандай десем, ошонун сөзү менен келтире албайм. Ошо аяшыма кайрылат да, сага катталсын үй, мен Гүлзатка ишенбейм депчи. Мен бул жашоодо аны эмне деп алдаптырмын, ал же токол алып кетип анан ошонун негизинде менен алдап коюп турмунбу. Анан бул деген алдайт. Үйдү сага катталып турсун, бул арыздан баш тартса анан мен өткөрүп берем депчи. Анан мен эми аяшым, ал эркек киши ортого түшүп аткандан кийин мен ишендим да. Ишенип анан кийин жанагы экинчи ЗАГСыны жокко чыгаруу боюнча берген арызымды артка алам. Артка алгандан кийин анан бул госрегистрга барабыз. Госрегистрдан Нуржан өзүнүн атыга өткөрөт үйдү. Өткөрүп туруп анан кызыга өткөрүп бермек да, кичүү кызымачы. Өткөрүп бермек. Ошол жерден өзү өткөндөн кийин туруп кетип калат. Бул үй дагы экинчи ЗАГС негизи менен алынып калат. Мыйзамсыз да, бул деле мыйзамсыз. Жана мыйзамсыз ЗАГСты колдонуп атпайбы. Анан үйдү өзүнүн артына өткөрөт дагы, кетип калып, мен аяшыма чалат. Мен үйдү өткөрүп бербейм. Гүлзат качан тергөө жүрүп атат да, ошол убакта менин үстүмдөн козголгон кылмыш иши боюнча тергөө жүрүп атат, подделка документов депчи. Ошол ЗАГСты мыйзамсыз, мен муну жасатып алгам деп түшүнүк кат жазып берсин дейт. Анан кийин мен үйдү өткөрүп берем дейт. Бул эмне деген? Анан мен айттым, мага өткөрүп бербейли го, мен кылбаган кылмышты колум менен жасабагандан кийин мен мойнума албайм. Ал деген өзүбүз ошону алдыкпы, мыйзамдуу, ал мыйзамдуу. Мен бул нерсени аягына чыгам буйруса. Жазып бербесең жазып бербейли кой деп ошону менен ал кетеби. Анан мен деген бир 5 мүнөттүк канча бир акыркы күн калат да, жанагы ЗАГСта арызды жазгандан кийин 10 күн убакыт берет экен сот. 10 күндүн ичинде обжаловать можно депчи. Анан кийин мен адвокатка айтып туруп, экинчи ЗАГСты жокко чыгаруу боюнча кайра өтүнүч
жогорку эме городской сотко таштап койгом арызды. Ошо менен анан экинчи закыз кайрадан каралып, акыры келип 24-жылы жокко чыгат. Бул өзүнүн мени ошо жолго түрттү да. Өзү түртүп атпайбы? Ошол үйдө азыр мен баягы кыздарым менен жашайм. Ошону сиз азыр сурасам, ошо күйөөмүн үйүндө деп атпайсызбы? Күйөөм ошол үйдө алып берди да бизге мындай карагандачы. Бирок эми сиздин жанагы ажырашканга чейинки эки башка жашаганга чейинки тапкан мүлкүңөр эми сиздин деле үлүшүңүз болсо керек эле же? Ал жерде экөөбүз үйлөнүп баштап үйлөнгөндөн кийин 2000 жылы үйлөндүк. 2001 жылдан баштап ошо 2001 жыл мыйзамдуу болуп ЗАГСка турдук да. Эми ошо мыйзамдуу ЗАГСка турган күндөн баштап ортодогу мүлк болуп эсептелет да, мыйзамдуу жагын караганда. Мен деле акым бар ал жерде. Жок, моралдык жактан алганда деле. Ооба, моралдык жактан алганда деле, мыйзамдуу жагын караганда деле акым бар да. Мен анын аялымын да, ал мени эмнеге алды? Эмне үчүн муну мен айтып атам сизге? Эми мен бул чыр маселеде бир тараптын гана маалыматтарын угуп, бир тараптан гана сурап атам. Экинчи тарап келем десе, ал маселе жок. Бирок бир маселеде мен макул эмесмин, эгер чындап эле айтып атканыңыз ырас болсо. Эми эрди катын болуп жашап аткандан кийин баланча жыл. Анан тапкан мүлк ажырашып кеткенден кийин мындай тең бөлүнүшү керек. Бөлүнбөй аткан болсо, бала чака бар. Ал бала чаканын деле акысы бар, жубайынын деле акысы бар. Анан ошо мүлк бөлүнбөй, анан тиги үй жайсыз, кандай бир мүлксүз кала турган болсо, мен билбейм, бул адилетсиздик деп мен эсептейм. Адилетсиздик ачык эле. Эсли колдо жок болсо айлаң жок. Колдо болгондон кийин бериш керек, туурабы? Колдо жок кишинен кантип талашасың? Мен мындай ачык монтип ызылдап талашкан жерим жок, баары мыйзам чегинде. Эми жыйынтыктоочу суроо. Эки аял алуу, көп аял алуу маселесин сиздин тагдырыңыздын мисалында сөз кылдык, конкреттүү мисалдарды айттык. Ошону баштан өткөргөн катары, баштан өткөргөн, ошонун бир өтө бир бай өзүңүз айттыңыз, канча нервим кетти, канча стресс болдум, азыр да ошондой акыбалда жүрөм деп атасыз. Эми ошону баштан өткөргөн аял катары кыздар өсүп атат, айымдар бар, күйөөгө чыга элек. Бирок ошол эле учурда экинчи, үчүнчүсү болуп мындай турмушка чыкканга макулмун деген кыздарга, ошолордун ата энелерине бир жыйынтыктоочу бир сөз айтсаңыз. Анан эки аял алат элем, ошо 2 аял, 3 аял, 4 аял алуунун жүйөсү момундай. Муну түшүнүп-түшүнбөй эле кээ биркилер удургутуп атат, бир бетке карап атат деп аткан тараптардын дагы пикирлерин эске алып, бир өзүңүздүн көз карашыңызды, пикириңизди айтсаңыз. Бул жерде экинчи аял алуу маселеси биздин кыргыз эли үчүн туура эмес да, негизи элечи. Анан биз кыргыз болгондон кийин кыргыздын салтын сактап, биз ислам мамлекети эмеспиз да. Ошон үчүн ошол кыздарга деле айтып кетерим, мындай экинчи аял болуп тээрде аябай жакшы ойлонуш керек. Мунун артында аябай чоң чыр болот, оор жашоо келет, анын баарыга чыдаш кыйын. Чындап эле мына мен аял болуп туруп, мен да чыдай алган жокмун, ошонун негизинде ажыраштык биз. Бул эч кайсы эки аял алган үй бүлөдө бактылуу жашаган мен мынтип жолуктурган жокмун да. Буга чейинки кыргыздын ата бабаларыбыздын тарыхында дагы аял кишинин ден соолугуга сөзсүз залака тиет. Себеби ал байкуш аял да мурда биздин ата энелерибиз мынтип ачык чыгып сүйлөй алган эмес. Эркектен өтүп сөз сүйлөгөн эмес. Себеби эркектер ошого достойный болчу окшойт да, билбейм. Анан аял киши ошентип эрден коркуп, эми эрден баш көтөрбөгүлө, эрден өйдө сүйлөбөгүлө десе, ошо байкуш мурда ата бабалар деле анча мынча сүйлөнгөн болсо, аял киши баш көтөрө албай жүргөн убактар болгон да. Алардын ичиндеги арманыны, ичидеги сырыны сурап келгенде, аларга деле оор болгон. Бул эки аял алуу деген нерсе эч убакта адамды бактылуу кылып алып келбейт. Пайда да алып келбейт. Бул нерсе только адамга зыян келет.
жанагы жоолашкан согуш учурунда, согушта эрегиштен эрелөт, согушка барганда эрлер кырылып, анандай жанагындай жесир кылгандагы мисалдар ал башка. Ал башка. Ал эми жесир аял деген күйөө өлгөндөн кийин айла жок да. Кээ бирлери эми жесир калыптыр деп Бала чакасы менен калыптыр деп жардам бериш үчүн мынтип никелеп алып жардам бериптир да. Эми аны деле мен туура эмес көрөм да. Эми жардам бергиң келсе, жардам беребиз да. Өзүң аялың бар, ал аялды эмнеге алдың? Туурабы? Башка аялдан рахат көргүң келип атса, эмнеге аласың ал аялды? Анда үйлөнбөй эле башка аял менен дагы бирөө менен нике кыйып, аны менен жашап, аны менен нике жүрө бер да. Балалуу болуп эмне кыласың балдарды кыйнап ортодо? Бул жерде эки аялдуулук, көп аялдуулук маселесинен балдар жапа чегет. Мен башымдан өтүп аткан үчүн айтайын, балдар жапа чегет. Эртеңки күн мына мен айлам жок, ушинтип коомго чыкканга мага туура келди. Мен да чыккым келбейт. Негизи мынтип ачыктап айтып, өзүмдү мындай канча комментарийлерди эле угуп атам. Кээ бирлер терс комментарий жазат. Аны деле көтөргөнгө аргаң жок көтөрөсүң. Күйөө мындай болуп кеткенде анан өзү туура эмес мамиле кылганда күйөөсүгө депчи. Эми канчалык күйөөгө жакшы мамиле кылганың сайын, ал андан да жакшысын издей берет экен да. Мен ушинтип түшүндүм да. Себеби мен өзүм күйөөмө кылган мамилени, күйөөмдүн бир туугандарга кылган мамилемди ойлосом, алар деле мени мындай жаман көрөт, муну уксачы. Себеби мен ойлойм, алар деген менин колумда жүргөнчү мен билем да, бүт баарыны 100% аларды жакшы билген адам менмин да. Себеби менин колумда 3-4 кайным менин колумда жүрдү. Кайнагам да биз менен чогуу жашачубуз үй бүлөсү менен. Кайненем да баарыбыз чогуу биздин үйдө жашачубуз да. Качан Нуржан акча таап, анан мынтип бөлүнүп кеткенден кийин гана үй алып бергенден кийин бөлүнүп кеткен баары. Анан эми ушундай кыйынчылыкты башыңдан өткөрүп атсаң, анан келип сенин үстүңөн дагы бир аялды алып алса, бул болбойт. Ошон үчүн мен кыздарга, азыркы жаштарга айтар элем, ушундай экинчи аял болуп эптеп эле эрге тийсем болду, мени бакса болду деген ойдон кайтыш керек да. Бирөөдүн үй бүлөсүгө зыян тийгизбеш керек эч убакта. Ал үй бүлөдө балдар бар, кыздар бар, өзүдөй болгон. Ошонун атасы ушинтип башка бир жаш аялга үйлөнүп алса, конечно, алар жаман болот да. Жүрөгү ооруйт да. Ошон үчүн ошо кыздарга, ата энесиге да айтат элем, кызды берерде астынан жакшылап сүрүштүрүш керек ал эркектичи. Ким ал? Үй бүлөсү барбы, жокпу депчи. Аны эми үй бүлөсү болсо кандай үй бүлө? Балдары барбы? Зыяның тийип калбайбы балдарга депчи. Азыркы күндө мына Нуржандын ошо азыркы токолунун энеси сотко чыгарып катышты. Уялбай беттерин табактай кылып барып сотко катышып, менин күйөө балам жакшы, анан тиги бой күйөө баласын мактагалы сотко барышып. Эмне деген? Токолунун энеси. Туура эмес да. Мен үчүн, конечно, туура эмес. Мен айтарым ата энелерге, аябай кыздарды күйөөгө берерде бактылуу болсун деп берет да. Экинчи аял кылып берип, аны экинчи сорт кылып берип, зачем кереги бар, туурабы? Мен айтарым, андай жолдон кайтыш керек. Биз кыргызбыз. Гүлзат айым, сизге чейин, буга чейин подкасттардын биринде ушул көп аял алуу маселесин туура деген бир ушул позицияны тутунган бир каарманды чакырганмын. Ал өзүнүн ойлорун айтты. Мына бүгүн болсо насип экен сиз келип өзүңүздүн баштан өткөргөн ушул жагдайларды айтып отурасыз. Эми мүмкүн болушунча мен калыс суроолорду бергенге аракет кылдым. Айрым бир ыңгайсыз суроолор болгон болсо, ал жеке менин өзүмдөн чыккан суроолор эмес. Коомчулукта эмне үчүн мындай? Эмне үчүн тигиндей? Өзү тигиндей болгон жокпу? Мындай болгон жокпу деген суроолор болушу мүмкүн дейм. Ошол суроолорду мындай бир синтездеп бергенге аракет кылдым. Сиздин жан дүйнөңүздү түшүнгөнгө аракет кылдым. Менде да кыз бар, жубайым бар дегендей, башка эжелерим бар, карындаштарым бар. Ошолордун баарын эске алып, анан суроолорду бергенге аракет кылдым да. Анан сиздин берген жоопторуңуз дагы менимче жеке мага мындай купулумат болду. Айрым бири менен макул эмес болсом дагы, кээ бирин түшүнбөй калган болсом дагы, менимче мага гана эмес, көрүүчүлөргө мындай калыс, объективдүү бир пикирлерди айттыңыз деп мен ойлойм да. Анда рахмат, анда келип бергениңизге. Жараткан сизге туура жолдон адаштырбасын. Сиз күткөн жана күтпөгөн тараптардан сизге жакшылыктарды мол бере берсин бар болуңуз. Баарыңыздардан.